Үргүлөйүн туулган жер, мелмилдеген көк асманы, чигиттеп койгон пахтасымал тоо баштарында түрмөк чубалган ак булуттары өз үйүңдүн чамгарагындай тааныш, көзгө жылуу. Өркөштөнгөн кара тоолор, күдүрөйүп бадал жамынган адырмак, өтөгү көк жашаң өзөн, ийрилип шаркырап аккан кашка суу, бири төрүң, бири улагаң сыяктуу. Абасы бир түркүн мемиреп, көңүлүңдү сергитет. Эненин ууз сүтү, көкүрөк жыты сезилет. Мен чоң окууга экзамен тапшырууга кетерде буудайга жаңы гана орок тийген эле. Эми бүтө жаздап, жон-жондо ак саман чаңып, кызылы кырманга үйүлүп калыптыр. Жүгөрү дүмбүл болуп, жаңак оймо, сары алма, кара жүзүм, кызыл алча, шагын ийип, берешен жерине ырыскыны ченебей төгүп турган кез экен. Эски чемоданымды көтөрүп, калкылдап турган көк жүгөрүнү түптөй басып, бурчунда жалгыз түп тыты бар жалпак кызыл тамдын эшигине келе бергенимде, бери чыгып келе жаткан атам бетме-бет келе түштү. Мени көрүп, оозунан сөзү түшүп, аңкайып токтоп калды. «Кел, уулум», деп күңк этти. Тула боюмду бир тегерете тиктеп, ичкертен апамын карбаластаган үнү чыкты. «Асылбы? Каралдым». Экөөбү ортого алып, өп жыттап, сылап сыйпап, энаталык ысык мээримге бөлөдү. Апам көпөлөктөй дилдиреп, башыма суу тегеретип чачып, үйгө киргизди. Үй кандайдыр көзүмө башкача. Дубалы жапыс, терезеси кичине, ичи күңүрт. Самтыраган кара чапанды бастыра чүмкөп таштагансып, өтө басмырт. Шыптын бурчтарына жөргөмүш уялаптыр. Төркү текченин түбү ным тартып, ар кай жерине ак сое чыгыптыр. Көк чыттанат. Иш кандай?» деп сурады атам жаныма отургузуп. Эмелеки шатман жылмаюу жүзүнөн жылан сыйпагандай жоголду да, анын ордун кооптонуу, кабырга майыштырган оор зааркануу басты. Көзү тикирейип, өтөр катарымды тепчиди. Мурдумду быш тартып, бутумдун башын тиктедим. Өтпөй калдым. Тиги мыкты деле өтпөй калды. Атам үн катпай, былк этпей тунжурай түштү. Бир окумда апам: «О эмне, мынча үрпөйдүң? Окубаса жүрөр», деп сазе айтып жиберди. Бирок атамын уккусу келбеди. Этегин кагынып, күңкүлдөп эшикке чыгып кетти. Адам болот экен десе. Апам улутунуп койду да пешенемен сылады. «Тегеринейин, азып кетипсиң, бир жериң ооруду уя», деди. «Атаң дулдуңдай берет. Адаты. Мейли, окубасаң жүрөрсүң. Чымындай жаның аман болсо болду мага», каралдым. Апам ташка тийген бычактай майтарылган карып көңүлдү сооротту. Өбөгүм бардай көшүлө жымырап, чөптөй илейишкен кыжы-кужу кыжалат бир паста болсо эсимен чыгып, бул жарыктык дүйнөдө менден бактылуу жоктой өзүмдү бейкут, наристедей бейкут сезе түштүм. Деним жайылды. Чымчыктай үйрүлүп түшүп, айланып кагылып, алдыма дастаркон жайып, нан бир кердим айран койду. Жол азабы көр азабы. Жолдо ачы ток калып, ысык суук көрүп кыйналып, ичтейим байланып калыптыр. Кургак нан жүрөгүмө барбады. Айрандан бир-эки ууртадым. «Атаң өзү капа», деди апам. «Ишинен түшүрүп коюшуптур. Аки чүкүсүн угарсың». Атам кызматын жанга өлчөгөндөй жакшы көрүүчү эле да. Түндү түн дебей чапкылап, алынын барынча милдетин түзүк өтөөнүн пайында жүрүүчү. Бүгүн аксакал ак суу участкесинде бол деди. Бүгүн аксакал тиги колхозго бар деди. Балам, чоңдун оозу орогорот, чоңго каяша айттың дегенче кендириңдин кесилгени, чаппасак болобу, деп итең-итең теминип жүргөн эле да. Мынтип чоңдоруна жагынып алганы менен элге сууктумшук, кээ бирөө менин көзүмчө деле баягы уйгактай пинангит келатат. Деги ашык төксөң да кутулбайсың мындан. Ат тезегин кургатпайт. Ой чаңгыл, шайтанды шаштырат бу, дегенин көп уккам. Атам керели кечке үн катпады. Дулдуйгандан дулдуйду. Кантсе да, ал эми ичиң уйкалады бейм. Кечинде
Түнөрө ойго басынып, быштынын жону башын кашлап жүргөн эле. Каңкастап туруп, акырында баш ийкеп, мени жанына чакырып алды. Кайсы карат экесизди? Деп сурады кашын жогору жийирип. Байкуштун үнү каргылданып, моңканып чыкты. Ой, документиң жакшы эмес беле? Ал жарабайт бекен. Ушу жердин мугалим сөрөйлөрүбү? 100 сомдон айлык бермек тургай, куттуу үйгө жолото турган эл эмес да. Келжиң деп бригадтер менен арак ичишип басат да жүрөт. Кайран гана акча ошолорго корогон. Ал жайыма айтайын десем, уккусу келбеди. Ат кыргыны ачуу менен дубалдын түбү жакка ыргытып жиберип, кейип кирди. Үнүнөн күйүт, кыжыр бүркүлдү. Элди көрбөйсүңбү? Барып эле, кирип эле окуп жүрүшөт. Ыкбалың кетсе ушул экен. Торпоктун жонунан бирөөгө жалынып отуруп пул алып, белиңе түйүп берип жөнөтсөм, аталадай былжырап кайра келесиң. Эмне, чекеңен сылап өткөрөбү сени окууга? Жулунуп өтпөйсүңбү? Мына, бары жоктон кем болуп сүрүлүп олтурабыз. Сендей балдар эл башында жүрөт. Ой, жаман чокондун баласы окуп келди. Менин ордумду алды. Мына, өлбөгөн 4 саным калды. Сен болсоң. Түңүлгөн кишидей колун силкип таштады. Атам мурдагы оролундай эмес. Чымын урган улардай мойну келжейип, кирпиги бириндейт. Көзүнүн жээги кызарган. Бетинин чүкөсү чыгып, жаак териси шалбырап, көзү чүңүрөйүп, келдесине кайнайт. Сакал муруту түктөйөт. Көгөртө кырынып алып, мыкчыйып жүрчү баягы кебете жок. Азап чеккендей чекеси чүрүшөт. Уурту ырсаят. Мына, тепсенди де калдык. Жок дегенде ушу жаман орко коржоңдойт. Иштен түшкөнүмө апта болбой жатып, колхозго каралаш дейт. Муну карасаң, мансабы бар киши эмиш, бригад эмиш. Менин айтар сөзүм барбы? Дулдуюп отурдум. Нары ансыз да жону жукан эмени чыгаандар кылып, окууга барып, иттен жок же ит байлаган жиптен жок болуп, сенделип кайра келгеним бардык күнөөнү мойнума үйөт. Бычак кылчоосундай да шылтоом калбайт. Карабайсыңбы? Жаман чокондун баласы окуп келип, райфодон кадыр тапты. Ал келер замат мени айдап чыгышты. Билимдүү, жаш кадр имиш. Эмне дейсиң? Чын, арыма келдим. Чокондун баласы. Бир убакта мурдун шыр тартып, арткы партада бурчта отурар эле. 7 классты бүткөндөн кийин Фрунзедеги фин техникумга кирип кеткен. Мына эми менин атамдын ордуна алыптыр. Мен али сенделип жүрөм. Мына, деди атам кайра боолугуп. Ишти тапшырганда 1000 сомчу жетпей калды. Кокуй тök дегенде тök, болбосо ишиң сотко өткөрөбүз деп кысташты. Колдон иш тайды дегенче карабайсыңбы? Көрүнгөн асылат. Менин бел кыларым, таянарым ким? Сенби? Сөөмөйү менен мени төшкө чокуп койду да, колун жанагынтип силкип таштап, үйгө кирип кетти. Сени адам болот экен деп. Шүмрөйүп турган жеримде туруп кала бердим. Кантем, жүрөгүм тыздей түшүп, ысып кетет. Кээде чекем таштай муздап, кээде кан ташып, бетиме дүүлүгөт. Куду сууга ашынган оорудай башым кеңирейт, кулагым тунжурайт, оозума сөз кирбейт. Анда Фрунзеде жүргөн чагыбыз. Толпардын туягы түгөнүп, шумкардын канаты талып, араң жеткидей жерден окусак, адам болсок деп арызып келдик. Отурабызбы, университеттин укук бөлүмүнө документ өткөрдүк. Ушул жакшы бүтүрөр замат эле чоң орунга көтөрөт экен, деди мыкты. Ан тергүүн гана мага майдай жакты. Болуптур. Жыгылсаң, нардан жыгыл. Мен дагы жүнүмөн жаттым. Рас бала болуп башыма түк чыкканы 3 кабат үйдү көрбөгөм. 3 кабаттан 3 жатаканасы 3 жерде заңкаят. Окуй турган имараты кадим эле авлетим аскасындай келбей эрсийт. Баш айланбай дубалын кандай азамат урду экен деп акылым айраң. Бет алды жайлоо төрүндөй гүлзар экен. Ой, бирде кирип чыгып жүргөн эле билим дегенди жүктөп алгыдай го.
деп кубанычыбыз койнубузга батпайт, ууртубуз жыйылбайт. Тигини билбейм. Менде экзаменге анча-мынча даярдык бар. Анан калса экөөбүздү тең эптеп септеп өтүп каларбыз. 5 колдой жаттап келген ким бар дейсиң? Деген ой бийлейт. Жатаканадабыз. Я Асылбек дейм. Карачы, көйнөгүм жарашыптыбы? Деди мыкты жаныма келип. Бери жөнөрдө 3 коргондон ап келди эле атам. Карасаң, жеңи кичине шөлпөйгөнсүп турабы же бап элеби? Китеп окуп отурган элем. Башымды көтөрбөй, түзүк деп койдум. Мыкты таарына түшкөнсүп. Карасаң эми? Деп ансайын жабышты. Түндө жан башына басып жатып, зыңкыйтып алган көк шымын келгенден бери мойнуна бир сала элек жибек көйнөгүн сылап кийип, чачын суулап, оң кашына кыя тарап, борсойгон сайма топусун сол чыкыйына баса кондуруп коюптур. Тиги бурчта кара куржундун оозун кайрып, алдын алып, боорсок жеп отурган өспүрүм күлүп калды. Эч өнүңүз жок тууган, күйөлөйсүзбү? Мыктынын куйкасы курша түштү окшойт. Ошол жерде эле жүлжүйө тиктеди. Сенден сураган жокмун. Тийишем деп итке этегин айра тарттырып алгандай өспүрүмдүн шагы сынып, тик карай албай, көзүн кыбың-кыбың тайсалдатып, боорсогун чайноо менен алек болгонсуп, жүзүн үйрүй берди. Куу эмеспи? Мыкты муну көрүп, кыныңа кирдиң го. Алың ушул экен, селпейген байкуш. Күйдүргүнү ким койду сага? Дегендей ансайын кырдана тиктеп мурчуйду. Ошол деми менен келип, менин колуман китепти жулуп алды. Таштачы ушуну бүгүн. Жүр кеттик. Ошол бетти бүтөйүн десем да бербей, жаздыктын астына басып салды. Эртең деле күн бар. Уйгак. Мына турдум. Кайда барабыз? Шаарга чыгабыз, аттасынын көрүп, пиво-сива ичип, бир сергип келбейлиби? Анан тиги өспүрүмдү дагы ажый сүйлөйдү, мыкты. Эй, чоң төбөтөй, сен жүрбөйсүңбү? Ошо көңсүгөн боорсокту таштасаңчы акыры. Өмүрүңдө ачыган айрандан башканы көрбөгөн бечарам. Тиги оозундагы борсокту жутуп болуп, бирдеме дегенче карап турмак белек, хахалашып, күлүп чыгып кеттик. Шаар көркү, кечки утур артыкча экен. Суу себилген асфальт, көчө куд эле калың тоңгон көгүлтүр муз сыңар. Ар түрдүү майда машинелер, троллейбус, автобус өйдө төмөн тынымсыз чубайт. Биздин айылда Кенебай шофер машинасын ойкуштатып, каерде кемпир чалдын жанынан өтөрдө кыйкыртып жүрчү эле. Бирде деги ырымга бир жолу түт деп койгонун көрбөдүм. Тиги кыргыз тоосунун ак чокусу менен атаандашкансып, нечем бийик үйлөр зыңгырайт. Бактарак кирпиктей ирээттүү, сыйда. Сылык желдин эпкинине жашыл бариктер шыбыр-шыбыр ыргалат. Серүүн жайлардагы гүлдөрүч. Уздун узу жараткан миң боектуу килемдей көрктүү. Фонтандары дир-дир атылып, ак мөңгүлүү капчыгайдын күмүш түстүү шаркыратмасына көңүлгө салып, сапырыла кайра өз тегерегине себилет. Ошол оро-парага муздак нымдуу шапатасын жаят. Көгүчкөндөй жасанган келин кыз, шаптай жигиттер, ири таяктуу чалдар жүрөт. Каалагандар 2-3 болушуп, эстелик үчүн сүрөткө түшүшөт экен. Бир Эпил деген кашкабаш киши бизди да сүрөткө алды. Эртең так ушул убакта келсек, сүрөтүбүз даяр болоорун абдан түшүндүрүп калды. Ар кандай сонунду адам өз колу менен жасаса да, анысына өзү шааны, өзү көрктүрбайбы? Эгер мына ушул жакшынакай жасалганын ичинде уюктуу кумурскадай кайнаган калың калк болбосо, анда бир коду күмбөзү көп бейиттей аңгырап, жүрөк түшөрлүк сүрдүү ың-жыңсыз болмок. Карачы, маңдай теринин убайын көрүп, серүүндөп жүргөн эл. Эрте жазда тоо этегине жыбырап чыга келген байчечек окшоп, баары таза, баары сыпа. Мыкты кыт-кыт күлөт. Эй, аңкайбасаңчы көп. Мага тыңсынып коет. Кээде аны-муну көрсөткөн болот, түшүндүргөн болот. Бир окумда «Мына бурастыран» деп түшүндүрдү мыкты. Жазуусун көрдүңбү? Дос, монун шаан чөкөтүн көрбөгөн көзү ачык кетет. Өрүмкелер шыңгыр-шыңгыр, урматына музыке дүнке-дүнк. Кана жүрчү, жок дегенде баш багып коелу. Балакет басып, кызыл буурул болуп, сөзүбүз көбөйүп, айерден 10-11 чендерде араң чыктык.
кирердегиден кебетебиз башкача. Канчалык мыкчыйып, канчалык саксынганым менен болбойт. Кадам шилтесем эле чалыштайм. Жер көчкөнсүп башым тегеренет. Муздак жел тийген сайын чекем тең жарылып оорутат. Чынын айтсам, арак, коньяк дегенде атыгүл пиваны да татып көргөн эмес элем. Пиваны поездде иштим. Алгач 2 рет татып, кайнаткан андыс жыттанып көңүлүмдү айлантса да, муздак келгенинен суусун кандырып көнүп бараткам. Мыкты бекемсинип, "Ок аттын десе" деп ормоңдоп колун шилтейт. "Мыңкылдабай бас. Тешип чыкпайт ал, өз жайын таап кетет." Бирок 1000 чыйрак болсоң да, бул балекет ичимдик акеңи тааныткыдай. Мыктынын деле буту калпыс түшүп, калжыңдап калды. "Өлбөйсүң, көнүп кетесиң. Окууга өтсөк, бүтүп чыксак, сот болуп алып, какайып жүрсөк. Уктуңбу? Жыргал мына ошондо болот. Мына ошондо дос, ошондо ичесиң. Анда эмне? Элдин баары көзүңдү карайт, бөйпөңдөйт. Эң мурда окууга кирип алалычы?" Мыкты itергениме болбой токтой калып, мени керкее карады. "Этебиз" деп жиберди ал күпүлдөп. "Атам жазып берген кат бар. Кана, атам кимге кат жазды экен билчи? Өй, ал киши бакыйган киши." Менин көзүм ачыла түштү. "О, айткан жок элең го?" Мыкты мулуңдап койду. "Иш жайында мыкең ташпакка кайтарып жүрүптүрбү? Ушундайдын камын көрбөй. Агерөкчө бир шише арак ач. Алдыма түшсен." И дейт. "Сени да катка кошуп жазган атам. Уктуңбу? Экөөбүздү бирге дайындаган." "Мени дагыбы? Тамаша кыласың го?" Мен суолга түштүм. Башым зың-зың ооруганы тып басылгансып, айланамдагы кобур-собур шабырт-шуурт кулагыма даана-даана угула түштү. "Ха-ха, тамаша. Ой, жеңем белең сен, тамаша кылгыдай." Мына, бүткөн боюм ысып, эт жүрөгүм эзилип, эмне дээримди билбей далдырадым да калдым. Будардаңдаган мыкты адам аттуунун барып турган айкөлү көрүнүп, жатындаш агамдай жакын сезилип кетти. Чында. Андай болор күн гана. Бердике аке ишенгенинен жазгандыр катты досуна. "Жора жолдош, дос жар, бирде жамандыкта, бирде жакшылыкта" деген. Сөз жерде калбас. Эмне экен? Бердике аке али да чекене адам эмес, эски чоң кызматчы, сельсоветтигин мындай эле коелу, аны район билет. Так райисполкомдун өзүнө кадыры чоң. Райисполкомун келип калса, аныкына түшпөй өтпөйт. Жатаканага кеч бардык. Мыкты таркылдап, "Жаткыла!" деп өз керебетинде китеп окуган боло тургандарга кырынан тийди. "Уктайбыз азыр." Ал теңселе түшүп барып, жарыкты өчүрүп салды. Караңгыда күшүлдөп пышылдап, өзү үзө жулка чечинди да керебетине көмкөрөсүнөн сулап жыгылды. Ошо отурган 3-4 өспүрүмдүн ичинен бири да тил кайрышка жарабады. Баары эле күдүңдөшүп, эптеп-септеп жатканга камырып калышты. Мен сыйпаланып, батинкемин боосун чече албай койдум. Айлам кеткенде туруп жарыкты кайра жандырдым. "Байке, кантет моң өзү?" деди кабак бүркөп баягы биз чоң тебетейде чүнеме. "Күнүгө минтип колоктой берсе, күн көрсөтпөйт го бу бизге. Аттасынын төрү эмес бу жер." Итиркейим келди. "Эмне кылдайсың сен? Сабадыбы, келди, жатты, дагы эмне болду? Китеп окуйсуңарбы, тигине жарык, окуй бергиле. Дагы эмне керек?" дедим. Мыктынын көзү илинип кеткен экен. Болбосо кыжы-кужуну кулагы чалганда чатак ырбап, кыйла сүр-сүр болмок. Мен тиги бышыктын кийинки сөздөрүнө кулак салбай шейшепти чүмкөндүм. Бирок уктай албадым. Бердике акенин каты жүрөгүмдө. Чында, эмне деп жазды экен? Мени дайындаганы распы? Мыкты жөн эле дардактап койду. Кантсе да бул кабардан жылуу иле уруп, көңүлүм эргийт. Атамдын көзү тикирейип көзүмө кадалат. "Балам, оку, жер көр, эл тааны, адам болуп кел. Мына биз оома бойдон калдык. Окууну сен ула. Атасы башканы төрүбүзгө ойнотпой, төбөбүзгө чыгарбай, жок дегенде өз жамаатыңа кара болорсуң. Балам, дагы айтам, адам болуп кел" деген насыяты, өтүнүчү, үмүтү кулагымда. Муюйм. Өтүп калсам, бүтүп чыксам десем кыялым уккуштай учат. Оюм онтала. Ар кандай ишке бир сөзү эм. Кар жашка сыйлуу, өкмөткө барктуу, мыкты кызматчы болсоң.
Таноолорум көзүмдүн кычыктары улам кыбырчый бергенинен уйкум бузулуп кетти. Баягы куураган мыкты менден мурун ойгонуп алып, мурдума чөп сөйлөткөнү жаткан экен деп ойлодум да катуу чоочуп кеткен болуп, мурдун каңтара түртүп, экинчи мындай оюнга жолобос кылайын деп оңтойлонуп көзүмдү акырын кылыйттым. Жок, атүгүл бөлмөдө эч ким калбаптыр. Күн нуру терезеден кыйгач тийип ичкери түшүп турат. Нары бери учуп, кың-кың эткен бир топ кара чымындан өзгө кыймыл көрүнбөйт. Жаман кошчу тыталап чала айдап кеткен жердин чөбү окшоп, мыктынын төбө чачы эле эрбейт. Чымындан корунганбы, шейшебине сулдуюп бекем оронуп алыптыр. Араң баш көтөрдүм. Бүткөн боюм салмактанып, чекем тим эле сынып калыптыр. Мурдумду тартып өзүмдү чактап өйдө отурдум. Мыктыны түрткүлөп ойготуп коюп, жуунганы жөнөдүм. Башымды сууга мыкчып, жакшы сергип алып кайра келсем, ал дагы деле турбаптыр. Үстүнөн шейшебин шарт сыйрып алсам да көзүн ачпайт. Алыптардай керилет, эч нерсени сезер эмес. Буга бир кызыкты көрсөтөйүн деп күлүп, чайнектеги суудан төш талаштыра чачып калдым. Чык нас, чык! Мыкты дирт эте башын көтөрүп коюп, канталаган көзүм бет алдына кадаган бойдон бир саамга селее түштү. «Ой, жиндисиңби сен?» деп корсулдады. Мени көрүп эсин жыйнап, «Киши уктап атса, суу чачып, сескенип калбайбы киши?» Дагы күлөт. Андан ары токтоно албай оозуна киргени менен сөгүп алды. Сенин ойнуңду акмак. Сөкпө дедим тырчып. Сени эл катары консультацияга барабы десе. Ошол бойдон унчугушпай өз-өзүбүзчө күдүңдөп кийинип алып, өз-өзүбүзчө жатаканадан чыктык. Жолубуз бирге болгондуктан ээрчишип консультация өтчү аудиторияга бардык. Консультация орус тили боюнча экен. Башталып калыптыр. Сайма жакалуу ак жибек көйнөкчөн тыр сыйган жигит суроолорго жооп берип, бирдемелерди түшүндүрүп, нары бери басып жүрүптүр. Бир-эки сүйлөмгө грамматикалык талдоо да жүргүзүлгөнбү, кыйма чийме болуп доскеде өчүрүлбөй турат. Мыкты жанымда. Оозун чормойтуп, палекетте эле тиктеген болуп турду. Мен карап эчтеме түшүнө албайм. Тиги сайма көйнөктүн сөзү кулагымдын кырынан кетет. Деги канчалык өзүмдү өзүм тилдеп дит койсом да көңүлүмө кыпындай бирдеме токтободу. «Жүрчү», деди мыкты чекесин чүрүштүрүп. «Ичим каарылып баратат. Өлүп кетебизби?» Эмелеки ич күптүмө карабай, «Жүр», дедим түз эле. Кантейин анан? Аныкы каарылып баратса, меники сыйрылып турат. Башым суу толгон кумурадай салмактанып жерге тартат. Баш кийимдерибизди колтугубузга кысып, бөкчөң басып, аудиториядан чыга жөнөдүк. Ошончонун ичинен, «Кайда барасыңар? Берде консультация жүрүп жатпайбы? Өзүңөргө пайда го, акыры», деп эч ким бизди токтотподу, тосподу. Шаардагы чоң магазиндерге күндө кирип чыгып жүрөбүз. Бирок көрүп көз талбайт. Көңүл суусуну канбайт. Бул күнү да ээрчишип алып, сокур тыйындык соодабыз жок. Керели кечке кыдырдык. Акыры курсагыбыз кайра ачып, тизелерибиз уюп, тулабой талыкшыганда көк базардан 3 сомго дарбыз алып, аны бир бурчка жара тартып жеп кайттык. Мыкты алды да. Ал кемселин чечип, ийинине илип алган. Меники колтугумда. Өңүрү салбырап келет. Бир жолу мыкты, эчкиче чубашпай, шаардыктарча чыкыйып катар басып жүрөлүчү. Деди эле көнүкпөгөн адат оңойлук менен көңүлдө калбайт турбайбы? Баягы эле көндүм кебете, кээде из таптап, кээде арабанын аябай чаалыккан кош атындай бут басышып калып баратабыз. «Ой, Асылбек», мыкты токтоло калып, башын ийкеңдетти. «Ой, куп пальто экен, укмуш. Чөнтөгү тышында, бел боосу да бар. Мага бап келбедиби? 48-нчи турбайбы?» Эмнесин айтасың? Адамдын жанынан башка бүт бар экен шаарыңда. Асылбек, мыктынын көзү ан сайын балбылдайт. Жанагы Волга, машине болбосоң кое кал. Жалтырайт демеле. Асылбек дейм, министр болуп, какайып, Волга минип жүрсөк. Менин күлкүм келип кетти. Койчу, түшкө кирбей турган ишти. Мыкты оозуман сөзүмдү жулуп алып түз эле каршы чыкты. Түшкө кирбей турган? Ушу министрлериң бизден ашык дейсиң бия? Мен сага айтайынбы? Кеп бакта. Багың болсо, тууган, көтөрүлөсүң, коесуң. Чын эле бак деген кыйын нерседир. Унчукпай калдым. Анын үстүнө министрлер менен сырдаш, курдаш болбогон соң тигиниси тигиндей, мунусу мындай дешке батынганым жок. Чын да андай чоң түгүл, анын орун басары окшогондо али көрө элек болсом. Асылбек,
деди мыкты көзүн кылыйтып, мени тигиле тиктеп. Ой, алтын дегениң өзү көздү уялтып жиберет турбайбы? Ошол сааттар нукур алтын болду экен, же буулап эле койду экен. Ал кыял канатына андан ары жармашат. Асылбек дейм, ушу экөөбүз баратсак эле жолдо 200 000 сом жатса, аттаңдын көрү. Анда бөлүп алып дүкөндөргө барып 5-6 сыйрадан кийинип, алтындан саат алат элек, Ой, анда менби ушу Волгадан бирди алмакмын. Сенчи? Менби? Мен жартысын бүт берип окууга кирет болчумун, дедим мен. Огойчу, деп жиберди мыкты чын ниети менен. Жиндисиңби ошончону чачып? Бир убакта таттуу ой мыктынын көөдөнүн дагы тээп чыкты. Аттаңдын көрү, деди ал демин ичине түшүрүп. Жанагы дүкөндө военный кийим турат. Ежиргал эле офицерлерде деп калдым. Солдат дегенин көрөр замат зыңкыя түшөт экен. Бул сулуу катындын баары эле ошолордун колтугунда жүрөт го деги. Я баарын жыйыштырып таштап, так ошонун окуусуна кетсе, мына эмесе деп. Болсоң болгондой болуп генерал болсоң. Мыктынын көзү чакчайды. Аттанын көрү дечи. Кыялыбыз учу жоголгон көтөрмөдөй чубалып, ажырыктын тамырындай улам чаташып, бир көчөнүн бурчундагы пивоканага тумшугубуз тийгенде үзүлдү. Ош жерге баралы деп алдын ала макулдашпасак да, ош келгеген көнгөн кош өгүз сыңары гана экөөбүз тең кандай кайрылганыбызды билбей калыппыз. Анан калса бу тепейген көк үжүрө илгерки кес манчанын 9 жолдун тоомундагы жалпак бостамы кейиптенип, туз даамдаштарынын жилбисин кайнатып, деле алдагайдан көзгө түшөт эмеспи. Ичинде эпейген сепейген 2 стол бар экен. Тыгылыш, сүрсүгөн чабактын, бүксүгөн капустанын, ичимдиктин жытына чылым түтүнү аралашып, көңсүгөн силостой каңырсайт. Көпчүлүк дуу-дуу, кайбир эмитен кызыгандардын кеби арбаган. Бирникин бири тыңшабай, андайлар өзлөрүнчө баж-баж, колду силкип таштап, үндү колдур чыгарып, сестүү пештүүсүнөн болушат. Мыкты жүнүнөн жатты. Ох, пивасы болсо бар экен, шишкебек болсо бар экен. Кана, дедим мен дагы кеберсиген эриндеримди жаланып. Экиден тарталыбы? Өзүбүздө иттей акактадык да. Мейли, 3төн болсун. Аттасынын көрү. Бир эс алалчы. Ар бир гражданин эс алууга укуктуу. Уктуңбу? Муну экөөбүз чыгарып отурган жокпуз. Кана, кезекке тура кал эме. Ошентип көз ушалагыча күндөр адыр желиндей тез өттү. Билимге жүткүнгөн кызуландар торгойдой безенип, сыноо берчүү кез кирип келди. Мыкем экөөбүз да эл катары дуу-дууга аралаштык. Сабырыбыз суз тартып, өңүбүз куупайды. Көзүбүз чекирейип, ушул бала арыдай кыжылдаган көпчүлүктөн кимдир ылым сынган бирөө көрүнө калабы дегендей оропараны улам-улам тегерете тиктеп, селдейип басып калдык. Кобур күбүр көп. Азыркы орусча жат жазуу жөнүндө анын тартиби, анан калса өткөн кеткен сыноолордогу болумуштар жөнүндө кеп жүрүүдө. Кыйкым, тамаша, күлкү бар. Биз чочуп корого адашып келген нокотек жандыктай баарынан четпиз. Кирерде арты жакшы бирдеме-сирдемени карап сарап алганга, дедим. Болбоду. Сүрдөөн менен ортолоп отуруп калдык. Асыке, деп мыкты ансайын бозорот. Жазганда колуңду калкалатпа, бири-бирибиздикине көздүн кыйыгын таштай отуралы. Алдыбыздагы катарда чолок жең, көгүлтүр кедек көйнөк жигит отурган. Кейпинде кандайдыр бир бирдемеден жүрөксүнүү жок. Анча-мынча түйрүгүрөөк келген эриндери кымтылуу, каралжын тармал чачы сыйда таралуу. Жанатан мыктынын назары түшкөндөн бери бир гана жолу көз айнегин оңдонуп койгон болбосо, ал отурган калыбын бузбады. Болбоду, бул бир министрдин баласы, деди мыкты ого бетер көз тигип. Карабайсыңбы отурганын? Эчтемеден камы жок. Мен өтпөгөндө ким өтөт дейт да булар. Андан ары мыкты кандай ойлоду билбейм, бирок ал бир пас отурбай эле леп этип жигиттин жанындагы бош орунга өтө калды. Ээсин көргөн иттен бетер жылмаңдап, жал-жал карап, акыры: "Жолдош, кандай текст келер экен бактыбызга?" деп сурап койду. "Кыйын да, айылдан келген кылабыз го дейм. Сизден анча-мынча айтканын жазарбыз, ошентсе да кээге такалган жерден, кайбир жерден кантсе да." Бечара мыкты сөз аягын жутту. Бирде экиде жүз көрүшпөгөн чоочун жанга колтук ачуу өтө кыйын турбайбы? Анткени менен кашкабак абалды 1000 эсе айкын, 1000 эсе таасын айгын эйт экен. Бул гарыптай шордуу кебете тиги жигитти күлдүргөн да жок, кандайдыр жек көрүү отун тутандырган да жок. Ал баягы эле мостойгон бойдон кала берди.
Көзү көз айнектин ары жагынан ботонун көзүндөй балбылдап, карачыгы кеңейип, сүрдүү тиктейт. Мейлиңиз, бирок байкатпаңыз, деди. Сизге да, мага да жакшы болбой калат. Араң турган мыкты тутам мойну кылча болуп эпилдеди. Байкатпайм аке, байкатпайм. Сыноо алчу адам пакетин ачып жазыла турган текстти 2 сыйра окуду. Жазуу тартибин кайта эскертип кулакка салды. Сесим кете түштү. Жазууга кириштик. Чекеси чүрүш сыноо алгач, менден мурда мыктыны узатпай салды. Ал 2 кулагынын үстү жагында кежиге ченинде анда-санда гана сары бурул чачы, калган кашкайган башын каңырайтып 2 мерте тиктеди. Үчүнчүсүндө тоодой медер кылып отурган тармал чач жигитинен оолактатып, мурдагы ордуна менин катарыма өткөрүп жиберди. Кынжылса да болбоду. Мына эмеси мыкты күйүп гүл болду. Багы жокко дагы жок. Жыйынтык эртеси жарыя болду. Жарыя тактанын түбүнө энтелеп жүгүрүп келдик. Орто, жакшы баа алгандардын тизмеси 1 сыйра карап алып, ал тизмени нес боло түштүм. Чиркин жок дегенде орто деген үмүтүм бар эле да. Эсимди жыйып, деги бир жеринде бар бекемин деп, тактадагы топ-топ тизмелерге жайма-жай көз жүгүртсөк, турганда да жаман баа алгандардын ортосунда турат. Киндиктештей мыкем экөөбүз дагы катар туруп калган экенбиз. Мыктынын чыйпыйы чыкты. Жанагы арчыган пияз баштанган иттин жин урбагандабы? Пай, хорошо алмакмын. Сен өзүң көрдүң го, баягы көз айнекти. Ой, ошо хорошо алыптыр. Бир паз буула калып, жиндиден бетер көзү ойноктоп, өзүнөн өзү муштуму түйүлдү. Ичиме күйүтүм батпай үшкүрүп жибердим. Калган сабактардан тапшырып көрсөкпү? Түзүк тапшырсак муну жаап кетер дейм. Арзып күрсүп, алыска айылдан келсек, байкуш мыкты тириле түштү. Ой, эске алышпайбы? Колхоздо иштеди деген справкебиз болсо акыры. Буйукканга жылдыз от көрүнөт. Айлам курганда чала түштөгүдөй элес булас көзгө тартылган бир жылуу кыялга кабылып, желдей оома булуттун көлөкөсүндөй туруксуз үмүткө байландым. Айтмакчы, мыкты баягы карткана. Телмирип анын көзүн тиктеп калдым. Анча-мынча жардамы тиер дейм. Аны апаргам. Ал кабагын карыш салып мыңкылдады. Анын мугалимдери билбесе деп ыңгыранып калган. Айтымына караганда бир шише шампанды колтуктап, катты бетине кармап, Аяш атасына барса, Аяш атасы тог этер жери эсенчиликтүү сурашып, ыкыластуу сүйлөшкөнү менен, жок дегенде көңүл үчүн болсо да кичине кеп ээрчитип койбоптур. Кайтып жанагантип мугалимдери билбесе деп баланын апсаласын сууткан окшойт. Убагында далай козумдун башын мүлжүгөн, кадыр сиңди адам, деди эле атам. Эми карасаң, оң карагысы келбейт, деп сөгүндү мыкты. Кийин уксам ошол катта мен жөнүндө жарты ооз деле сөз жок экен. Сыноо баракчабызды алалы деп кадрлар бөлүмүнө бардык. Силер кийинки сыноолорго кирбейсиңер, арыз жазып келип документиңерди алып кете берсеңер болот, деп сыноо баракчаларыбызды бербей койду. Мына, күрөштө жыгылып башынан аттаткандай дең дароо болуп, кайда басаарыбызды билбей калдык. Журтуна көмгөн алтыны калган кишиден бетер кайра кыңырлабыз, кайра кылчактайбыз. Жаман деп бир гана ооз сөзгө араң жарап, сенделип тургандарды көрсөк, элдин баары эле өтпөй калыптыр го деп көңүл сооротобуз. Жакшы баа алгандар бапырап жаныбыздан өтсө, туз куйгандай ичибиз сыйрылат. Үмүт түшкүр сыйкыр ноктосун салып, опур-топур суюлган ченде тизме алдына кайрап келип такады. Ана, укук бөлүмү. Жоктон бар болбойт экен. 1000 толгонсок деле жакшылар арасында жокпуз. Жамандардын катарынан түшө турган эмеспиз. Кийин кага улутунуп алды да, атаңдын көрү, деди мыкты ылжайып. Ушу азыр карасам эле тизмеде биринчи болуп, Бердикеев мыкты деп турса, кыжырым келип кетти. Ары жога, карасаң эле тиги тизмеде биринчи болуп турсаңбы? Дик айтам да. Шалпайып жатаканага бардык. Бөлмө аңгырап туруптур. Китепке ачкенедей жабышып, эртеден кечке отурчу баягы чоң тебетей да бүгүн жок. Апти мээнети кайтып көңүлү тынса шаарга чыгып кетсе керек. Столдун үстүндө каткан боорсоктун үгөндүсү, дарбыздын таза кемирилген бөчөгү калыптыр. Эркин тойлошуп, кара чымындар гана самсыйт. Карачы бугойлорду тазалап коелу да дешпейт, деди мыкты ызырынып.
үңкүйүп отуруп алдык. Үстүңкү балкон жактан кандайдыр гармонь үнү жаңырып, кандайдыр шатман күлкүлөр кошул ташылды. Иштери оңундагы, болбосо ушинтип шакылыктап отурушаар беле. Ичим күйөт, итиркейим келет. Эгер ошолордун бири тамаша кылып деле болсо кыпындай өйдөсүнүп бирдеме десе, мыктыдан мурда ыргып туруп жакалашкыдаймын. Үмүт аягыбызды сай таптырбай ректордун кабинетине айдап барды. Биздейден өлө жадаган окшойт. Секретарь аял чурмуңдап: "Мен айттым го, бүгүн кабыл албайт. Муну кара, койдой жөөлөшөт булар", деди. Өлөр өгүз балтадан тайбайт. Анысына болобузбу? Мына жөөлөсө деп каалгасын өмгөктөп кирдик. Ректор маңдайы жарык, көзү бажырайган салабаттуу киши экен. Биздин келер коерубузду эскертилбеген да таңыркагансып алма телме тиктеп алды. Жол болсун жигиттер. Мына кирээрде демибизге нан бышкыдай болуп жулкундук эле. Азыр талкан согунуп алгандай дулдуюп туруп калдык. Анын буудай жүзү сузда, сүрдүү да көрүнүп, жүрөктүн үшүн алса, токтоо коңур үнү кандайдыр мээримдүү угулуп, ачыккан көңүлгө жакшылыктан жем таштады. "Агай", дедим мен кынжылып, бутумдун учун тиктеп. "Алыстан атайын келсек", агай мыкты кабагын карыш салып, оозун борбойтуп сол жагымда турган. Сөзүмдү сүрөп, алда балбалактап калды. "Агай, жаныбызда аябай колхозго иштеп келсек, справкебизде бар болчу". Эмне болду анан? Бул суроо таш баскандай мойнубузду шылкыйтты. Балыктан бетер кут эте албай үңкүйдүк калдык. Бирок тиги баамдуу адам биздеги ич буроону айттырбай тапты. Куладыңарбы?" "Агай", деди мыкты көзүн өлдүрөтүп гүңк-мыңк. "Ректор баягы эле суз келбетин жазбайт. Биздин абал жайыбызды ченеп тиктеп мисирейет. Тоураса селт этпестей оор." Түшүнүктүү. Жигиттер, өндүрүштөн келгендер көп. Конкурс ошончолук чоң, талап бар. Демек келген эле алына бербейт. Орус тилинен начар баа алуу андан бетер жаман. Кийинки сыноолорго жиберилбейт. Мына муну түшүнүш керек. Жигиттер, орус тилин өздөштүрбөй туруп, жогорку окуу жайына кирүүгө болбойт да. Силер кирчү окуу бүтүндөй орусча жүрөт. Мейли силерди алдык дейли. А силер кышкы семестрде баары бир чыгып каласыңар. Жетише албайсыңар. Мунун өзү окуу жайына зыян. Ошондуктан кандай дейсиңер? Жөндөмдүүлөрдү, сабаттууларды тандап алуу максатка ылайыктууго. Жан терим чыкты. Өйдө карай албадым. Ректордун ар бир сөзү төбөмө токмок болуп, жерге кагып, көзү жебедей кадалып, шилиме чыккансып кетти. Бир окумда бирдеме айтсаң боло дегенсип мыкты капталга акырын укуду. Айтмак кайда? Ошол замат так мүйүзүнө таш тийген уйдай шарт бурулдум. Мыктыга урунушуп кетип, теңселе түшкөнүмө карабай, ошол жерде ректор этектеп кала тургансып, калдактап, кабинеттен чыккыча шаштым. "Карачы ой, ректору да таштай какчаят", деп күйдү мыкты сыртка чыкканда. "Карабайсыңбы? Каяктагы кара ниеттин баары чогулуп, ушул жерден башка окуу түгөнүп калыптырбы?" Менин оозума сөз кирбеди. Ут турган кумарчыдай иреңим саргайды. Бөйрөгүм бөкшөрүлдү. Мына этимдин ысыгы, бетимдин кызылы ушул өпөйгөн нерсе менен өтмө катар. Ичи тышы акталмак тургай, кум шыбакта кылынбаган кадимки бостам. Эч болбогондо бир катар таш тизген жер байы жок. Паксасы ири, бурчу сөлтүк. Айрык жеңден көрүнгөн арык чыканак сымал тоозундарынын уштары алды кийин оркоюп, шыбынан камыштары мастын чачындай туш келди самтырайт. Мүйүзү сынык күрөң уй. Күрөң кашка торпок көк баяны жалмалап казыкта турат. Апам уйду жайды жайлай кактай саап койгон окшобойбу? Байкуш күрөң кашка ыңкыйып арык болуп калыптыр. Буртасы тутам болуп жүргөндө пайдасы кайсы? Атам жонунан пул алган торпок ушул. Сүтү өлбөсүн үчүн гана турат. Пул берген киши башы ооган күнү жетелеп кетер мал. Үкүлүү сары тоок 5 жүжөсүн шотоңдотуп көңдөбөдө жүрөт. Азыр ушул жерде көңүлү куунак, убакты чак жалгыз кызыл короз белем бойдоктой бакыят, чак чарылып кош канатын каккылайт. Камбылдар огородторунун четине картөшкө, помидор, пияз сыяктууларды тигишет. Атам болсо, койчу,
Машакаты күч нерсени тырмаланып жүрөбү киши. Ата бабабыз картөшкө мартөшкөсү жок эле күн көргөн деп эшиктин алдындагы 15 сотук жерге бүт кана жүгөрү айдатып кое калган. Карабайсыңбы эми, безгектей саргалдак чай баскан, арасында бала кучактаганынан бой калганы көп. Мен окууга камынам деп жүрүп, көз жумду кылып, кара чабыгын чапкан болгом. Атам камчысын сырайтып аттан түшпөй, үйдө күйпөңдөп, апамын колу тийбей, суудан да өксүптүр. Сербейип турат. Чеке жылытабы. Карач, көңүлгө төтөк болоорлук, көзгө толоорлук кылдай бирдеме жок. Жадегенде тамдын шыбына уюктаган сары арлар дың-дың учушуп, кайбири тумшуңдун алдынан ызылдап өтүп, сесиңи кетирет. Кыжырыңа тиет. Бирөө аркаман келип көк желкеге түрттү. Баягы ан турган мыкты ушинтип ойночу эле ошол экен деп карасам, көзүн чүңүрөйтүп Чотур турат. «Ий кел». «Өзүң кел», деп болжайды Чотур. «Кандай келип калдың? Келгениңе 2-3 күн болуптур го, билбептирмин. Мыкты дардак өйдө төмөн чапкылап жүргөн экен, сурасам келди деди. Өтпөй калдыңарбы?» «Өтпөй калдык го», дедим. Болор болбос ырсаймыш болдум. Окууга кириш кыл көпүрө болуп калыптыр да. Эмнесин айтайын, жарамын карты сыйрылып, жүрөгүм өйүп, көңүлүм ооруду. Кеп багытын алаксыттым. Чотур, айылда бир жан жок да, келгенден бери ушу сени көрдүм. Көкүрөк көтөргөндүн баары иште, келгени кечкисин келет, келбегени келбейт, кош канага түнөп, иш үстүндө калат. Менин баягы кесибим, тракторум тыр-тыр жүрүп атат. Катын өзүмө жардамчы. Келели кечке оодарма айдамай, жүрмөй. Билбейм, өткөн кеткенден кажылдашып, эрмек кылгысы келдиби, же күйүтүмдү сезип, жубаткысы келдиби, иши кылып кыйыктансам болбой, жүр, бир пас сүйлөшүп отуралы, деп ал мени үйүнө ээрчитип кетти. Ырас Чотурдун менден 2 жашча улуучулугу бар. Анткен менен тартынышпаган курбалбыз. Бир кезде 8-чини бирге окуган элек. Карыган апасынан бөлөк каранаары жок болчу. Асанбай Үсөнбай деген 2 агасы 1941 жылы уруштан кайтпай калган. Оозу күйгөн кемпир: «Балам, бакыр адам бааneде, сен дагы аскерге кетип калып шорумду шорподой кайнатасың. Көздөн далда жүрөлү», деп баланы окутпай тиги наменген тарапка өтө качкан. Жыл айланбай кайра тартып таш көмүргө келишет. Чотур жыгач складына кароолчулукта иштейт. Кызык да, ал кезде чүрүктөй түйүлүп, канымкүл кара кемпир бар. Келинден үзүр, уулдан урмат көрөйүн дейт. Колдо барын зарып кылып, Чотурга колукталып берет. «Ой балам, камчы катуу болсо, катын уяттуу. Токмогу күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет. Катыныңа сыр алдырба. Катын деген шайтан. Мойнуңа бир минип алса түшпөй кыйнайт. Катынга мурдунан жетелеткен эркекпи?» деп кемпир күнүгө эбиреп кулагына куйбайбы? Антсе Чотур эрдемсип, кылдан кыйкым, жумурткадан кыртап, жаш колуктунун кадамын эсептейт. Анда Каныкүл башын ийкегилеп, оо берме баласынын жоругун ырастабайт бекен. Атаңраматлык ушундай киши эле, тыштан кирип келгенде көзүнүн агы менен тең айланып титирип гана турчубуз. Отурган жерин өөп, этегине намаз окучубуз. Чотукем ушунун баарын кызыл тамга менен жазылган турмуш эрежеси катары көрүптүр. Ошондо өзү көп болсо 17де болуш керек. Баамчылдар айткандай, ал кезде Чотукемдин үй бүлөнүн кадырына жетер маалы боло элек турбайбы? Жаш колуктуу Бактыгүл экөөнүн ортосунда эрди катын деген түшүнүккө байланган мал сыңары гана дене талабы бар экен. Күндөрдүн биринде Чотур жумуштан келип: «Ой катын», деп үнүн жоон чыгарат. «Колго суу куй». Келин лепилдеп колуна суу куйса, үңүрөйө калып: «Тигини», дейт. «Чачыратпасаңчы, кана мойнума». Оозун чолчуйтуп, желин күш-пыш үйлөп, арык колдорун тарбаңдата чапчылап, бат эле жуунуп болот. Анан отуруп лукулдап тамак жей баштайт. Бактыгүл жанына үйрө алып, аны муну сурап, эркелегиси келсе: «Сүйкөнбө дейм», деп корс этип салат. Курсагы тойгон соң: «Ой», дейт эр сөрөй, «башыма жаздык коюп бер». Баары айтканындай болот. Тоону томкоруп таштагансып, катуу үшкүрүнүп коет да, бутун учкаштырып, 2 колун салалап, чокусуна алып чалкасынан сулайт. Бирок жаны жай алып жатпайт, көзүнүн кыйыгы менен тиктеп күлөт. «Ой катын, мени сүйөсүңбү? Сен сүйөсүңбү?» Чотурдун уйкасы курушат.
Ошол замат ормоет. Көңүлүң башканы самап турабы? Сүйбөсөм катындыкка сени албайт белем. Анан сен эрин да сен дейби? Канча айтам сага? Жүрөктөшүп сүйлөшсөм дегенде делбиреген жаш келин кайра картмак зайыптай томсорот. Чотур биртке жумшарып, мени сүйсөң бери кел, дейт. Өйдө турат да отурган ордун сөөмөй менен чокуйт. Өп берди. Келин тамашага чаптырып ырсак күлгөн болот. Ошо да оюмбу? Кантесиз эми? Билдим. Сүйбөйт экенсиң го. Сүйөм деген сөзүң бүт калып турбайбы? Чотур баса калчудай уңкуюп, олурая тиктейт. Өппөйсүңбү? Менин отурган жеримди өппөйсүңбү? Келин кыйылат. Акырын эңкейип таарга эрдин тийгизет. Түзүк өпсөң? Деп арсактап чотукен колуктусун шилилейт. Ошентсең, мен периң болом сенин. Келин ызаланып, кантесиз? Дейт да жоолугун оңдонуп далиске жөнөйт. Анда чотур чаңырат. Бул туйба. Бу окшогон оюндар күн өткөн сайын эрен төрөнү билинбей ашмалтай болот. Чотур бир күнү жанагынтип отуруп, бутун колжойтуп Бактыгүлдүн оозуна такайт. Өп, дейт. Кара чор баскан, шыбоо буту үлбүрөгөн келинчек кантип өт? Күлөт. Коюңчу, ошо да болчу беле. Сүйбөйт турбайсыңбы? Сүйсөң чопулдатмаксың. Коюңчу, ошо да оюнбу анан? Чотур ашыкпай шашпай апасынын супурасынан кулагынан аш бычакты сууруп чыгат. Сүйбөйт экенсиң го деп чаңырат. Келин жалтактайт, күлөт. Коюңчу, Чотурдун көр намысы ого бетер кычап. Сүйбөйт бекен, камчысы катуу болсо, катыны уяттуу. Бул шайтан катын сөздү укпай калган экен го, деген сөздөр кыстап, кулагына кайтадан кайта угула берип, алан сайын көгөрөт. Сүйбөйсүңбү? Анда соем. Келинди чап уйпай басып, мизине камыр каткан балтадай мокок бычакты жайдын таңындай аппак алкымга такайт. Сүйбөйсүңбү? Сени мууздап, өзүмдү жарып тынам. Оңкуйган чаар зиркилдеп шамшар кезесе, жөжөдөй алсыз келин каражандан түңүлөт да ыйлап жиберет. Ой, энемин баласы, каалабасам сага келет белем. Ошондо чотур эңиштен жыгып келгенсип, жаачыдай мыкчыйып, ордуна кайра отурат. Өп. Бактыгүл көз жашын чор таманга тамызат. Эмне ыйлайсың? Деп үрпөйт чотур кайра. Ушинтип күндөр өтөт. Жай келгенде чотур отпуске алат да айылга жөнөшөт. Кара кырдын түбүнө барганда машина бузулуп калбаспы? Айла түгүнөт. Ала барарсың деп жүктөрүн шофёрго дайындап таштап, өзлөрү төтө жолго түшүшөт. Артынан ойрумада бир атчан жете барыптыр. Үкүдөй бапайган кары адам экен. Солдойгон бирөөнү салактатып көтөрүп алган сары көйнөк аялды көрүп, теминип шашып калат. Аял чекеси жерге тийгендей болуп, өңкөйүп, майышып араң эле бут шилтейт. Үстүндөгү ээси оогондой шылкылдап, буттары селкинчээктеп, салактап келет. Кары жандай берип, ой балам, эмне болду? Деп үңүлө берсе, үстүндөгү ырсактап аялдын жонунан түшө качыптыр. Караса, Караназардын уулу баягы чотур. Келин эреркеп ыйлап жиберет да жолдун жээгине отура калат. Терин арчынышка жарабай, сары көйнөктүн бөлбүрөгөн узун жеңдери менен бетин басып өпкөлөйт. Онна алаты, кары ошерде эле камчы үйрүп сөгүп бербейби? Садиси бузук ит, колу буту сынганбы десем, көтөртүп алган тура. Атаң Караназар ушундай ажыкыс болчу. Чотур өйдө тиктебейт, тайсалдайт. Тамаша кылып эле. Тамашаң менен жерге кир. Кары бетинен заарын төгүп, кыжыр менен атын санга бир салып жүрүп кетет. Жамандын ойногону төөнүн туйлаганы. Мына ошо чотур, ушу чотур. Андан бери 4-5 жыл өттү. Бактыгүл агасыныкына бир кеткен бойдон келбей койгон. Чүлүктөй түйүлгөн Канымкүл кемпир да жыл айланбай о дүйнө кетти. Жамандык жерге жатабы? Чотурдун кылыктары элге бүт жайылды. Өзү аягы сай таппай башы оогон жакта тентиреп жүрдү. Түртпөгөн эшиги, иштебеген иши калбады. 4 никелүү болду. Бирок ушул убакка чейин кепке кемтик, сөзгө сөлтүк. Ким көрүнгөн сындырык келтирет. Киши бүгүнкү катасын эртең түшүнөт турбайбы? Сөзгө батчы кылат. Алда качан өткөн ишине азыр бети кызарат. Кадыресе ичкерет. Карабайсың отурган. Куду ташка конгон чөлдүн кара бүркүтүндөй улукуят. Арык чырай, бою эңчер, ирик соккон боз таардай чаар.
үңкүйгөн турпаты, дөң кабагы, чүңүр көзү бири-бирине ойбой бычпай куп келет. Мадылдын көзүнө окшоп, көзү тереңде ойноктойт. Азыр ыргып келип, лап баса кала тургансып кебетеси бек айбат. Окуп жүргөндө оюн койсок, дайыма басмачынын ролун берчүбүз. Ал буга жага бербей, жыгач кылычты белинен түшүрбөй, чоң тебетейдин астынан үңүрөйө тиктеп, тим эле короктоп калчу. Сөйкө бозо жылтып келди. Мен кыялга ээрчип, күлүп жиберипмин. Экөө тең элтейип мени тиктеп калды. Ичине бирдеме түшүп кеткенби дешкенсип, шексинип, экөө тең бозого өңүлдү. Сөйкө жеңе, дедим күлкүмү тыя албай. Чотукем сага чортаманын өптүрө элекпи? Таман өптүргөнүнөн мурда да чотурдун ошондогу кебетек эшпирин ойлоп алып эле боорум эзилет. Деп келин шаңкылдап күлүп калды. Акең чортаманын өптүрбөгөнү менен, өйдөтөн көтөртүп алмасын кой элек. Чотур баса калчудай үңкүйүп, бизди алма телме чүңүрөө тиктеп, га деп оозун ачып, көмөкөйдөн күлгөн болду. Бирок кебетесинен ыңгайсызданганы таамай эле билинип калды. Ой, ушуну унутсаңарчы, акыры, акыңарды берейин. Анын баладан бетер куулугу жок сүйлөп турушу ан сайын күлкүнү келтирди. Каткырдым. Чотур айласы кетип, бозону кашык менен көөлөштүрүүгө киришти. Өткөн ишти, анда бир өткөн экен да иштер. Ушу катын мени көтөргөнү турубу азыр? Кайта өзү көтөртүп алар. Анда байкуш Бактыгүлдө ыман бар тура. Кана, бозо ичели.Ысылыгына жеңеңин байлаган тоогу боркулдап туру. Бала кезден баштап, узун сөзгө түшүп, шатыра шатман ас дейдиле отурдук. Эрди катындын кабагы ачык, жайлоо таңындай кирсиз болсо, үй ичиндеги кемдик билинбей, отуруш да баарына чыгат турбайбы? Баятан бери өткүн булутундай болсо да, чырт түйүлө түшкөн каш кабакты көрбөдүм. Кыйыткан 20 сөздү укпадым. Терең ишеним, чыныгы жубайлык ак сезим. Ортолорунда атасынан бетер чүтүрөйгөн кара неме бар. Тайнесине жеткизип беришиптир. Ушинтип колхозго иштеп турабыз, Асылбек, дейт чотур кампайып. Трактор айдап жүрөбүз. Жаман эмес, эптеп катын бала багышка жарагыдайбыз. Менин дагы ак жуунгандай көңүлүм сергиди. Ууртума күлкү келип, көзүм бажырайып, оңуп калдым. Асылбек, көзүмдү ачсам этек жагымда камчысын бүктөй кармап атам турган экен. Сыртка кийчүү сары купайкесин кийип, эни 4 эли тек маты менен белин бекем курчаптыр. Төбөсү карга тиер-тийбес болуп, жүзү күңүрт чалып жакшы көрүнбөдү. Нар кичинекей терезенин сынган көздөрүнө адеп камыр менен кезип чаптай берип, назар салган кишиге куду чылпак баскан көздөй ботала болуп калган. Күн жайылганда биздин үйгө араң жарык кирчү. Жарык кадыресе экен. Башымды көтөрсөм, мен районго кеттим. Сен машина менен артман бар. Райфо чендеп тап. Иш бар, деди атам. Үнү кандайдыр бир басаң. Бирдеме жөнүндө мени менен макулдашканы тургандай. Кебетеси баягыдай эле сус, бирок мамилеси кыйла жумшак. Айтор эмне айтар экен деп кулак түрдүм. Атам ашык сөзгө өтпөй, кайта мен жактан алаксып, башка бирдемеге көңүлү ооп, үй ичин кыдырата тиктеди. Көзү төркү кадада турган сомкесине токтоду. Аны үйгөлөнүп кете тургансып абайлап колуна алды да, кармалап туруп, ийин кага улутунуп, кабагын чытыды. Калем сайгычында шиш ушталган жалгыз калем жүргөн экен. Аны сууруп алып көрдү, кайра ордуна сайды. Карачы, жээктери кырылып, бети майланышып кирдеп, эскилиги жеткен ушу сомке боор этинен кесилип жасалгансып көзүнө ысык, жүрөгүнө кубат. О, мал төкмөл дүнүйө, бул сомке так 10 жыл жатса турса жанында, аттанса эрдин кашында, машинеге түшсө жан башында жүрбөдү беле. Үшкүрүп жиберди да, тура турсун, деп күбүрөдү. Али бышык бекен дегендей сомкени айланта дагы бир карады да, жанагысындай эле этияттык менен кадага кайра элди. Тура турсун, Асылбек бир жерге элешсе ошо туттунар. Мени биртиктеп алып тышка чыгып кетти. Аттын дүбүртү тамды айланып, андан ары узап жим болду. Аны тамдын самтыраган камышынын айдарымга шыдыр-шидир эткен жеңил шоокуму басты. Апам уй саап жүрсө керек, өзүнчө жобурап далиске кирди. Бир балгам сүт араң. Байып калды. Торпогун кошуп эле жиберсе болот эми. Асыл турдуңбу? Каралдым. Окуйм деп жүрүп, биротоло алың кетип көк жашык болуп калган окшойсуң. Жаткың келсе жата бер кагылайын. Азыр дүмбүл бышырып берем. Каймакка жанчып берем. Апа, ыя каралдым.
Атам районго эмне кетти? Мени да бар деди го. Апам токтоло калып, билбедим балам, деп койду. Бар десе барасың да. Бир иши бардыр да. Отура албадым. Чоң жолго чыксам, Кенебай шофер өтүп калды. Кол көтөрүп токтотуп алып, жанына отурдум да жөнөй бердим. Атам Кырмойноктун нары түбүндө бараткан экен. Көргөн киши чаңгыл уктап келатабы дей тургандай. Камчыланбайт, теминбейт, эки жагын каранбайт. Алда кайдан шилиси көрүнөт. Гербышты жаныбар камчы салдырбас. Лепилдеген жүрөм жылкы эмеспи? Ошонун омогунда гана сүлкүлдөп, ой терметип барат. Мына так ошол жерде оюндан от чыгып кете жаздады. Кенебай оңбогур дал атамы жандай берип, машинесин бап дегизип жиберсе болобу? Жалы камчы саптай боюнча жүргөн Гербышты куду телкидей үркүп, жолдун алдына жалп берди. Таш төшөгөн шоссенин аргынан шарт секирип өтө качты. Тизгин колдон кетип, ыйык жалга же куш баш ээрдин кашына тырмак илинбей, атам коң турулган бойдон барып күп этти. Күлкүң башыңды жаргыр, Кенебай кызыкка батып каткарат. Ушунчалык кыжырым кайнады. Ошол жерде өзүм кармай албай, тишим кычырап түз эле рулга жабыштым. Машина жолдун бир тиги четине, бир бу четине бой урду. Кенебайдын шаштысы кетип, үрөйү учкансы үрпөйүп, чыкканагы менен мени төшкө түртүп, колумду рулдан чыгарууга жанталбас. Ой, токтот! Машина токтоду. Кабинеден чыктык. Атам жер таянып бери тиктеген бойдон отуруп калыптыр. Менин милдетим да. Тепсетип кетпес үчүн түтүлдөшүм керекпи, жокпу? Кенебай алактап, акчылана баштады. Аты үркүнчөк болсо мен эмне? Тыңшаган да жокмун. Алымын барынча атама жүгүрдүм. Ал козголбойт. Уртун бир жагына ыржайтып, жарадар жырткычтан бетер көзүнөн оту чачырап, машина жакты тиктейт. Колтугунан сүйөй берсем, жерге бир түкүрүп, дагы эле машина жактан көз албай каңкыстады. Баягы Кенебай шүмшүкпү? Кан кускур, кан кусуп кеткир. Кенебай жүрөксүп, машинесинин жанында селдейип калган. Атамдын ордунан эсен соо турганын көрүп, тишин кашкайта күлдү да колтуңдап кабинасына кайра отуруп жүрүп кетти. Гербышты тизгинин баскан экен. Ооздугун шылдыр чайнап коюп, бир орундан жылган жок. Атам тымагын алаканына чаап алып, баса кийип, анан бардык алемин макулуктан чыгарды. Мына деп камчы менен башка эки чапты. Сен да торсук байлатпай калгансыңбы я? Союлгур десе, талпагың ташка жайылгыр десе, карабайсыңбы? Ичегим үзүлүп кете таштады. Куймулчагым быркыранып кете жаздады. Ошол жерде Кенебайды аябай теги жайына оодарып сөктү. Менин да муунум калчылдады. Жанымда болсо өлбөгөн жерде калышат болчумун. Карабайсыңбы, ушу бок мурунда тепсетип өткүсү бар бизди, деп кейди эң акырында атам. Канчалык узаган сайын машиненин барааны кичинерип, талмак оңуздай бүдүрөйдү. Боз тумшуктун алдына жеткенде далдыга кирип, караан үздү. Түшкө жакын райфонун эшигинде болдук. Эки суунун аралына жыбырап көчөлөшүп орношкон жыш кыштак. Бир чети төмөнкү сугумга чейин созулат. Бир чети жогорку адырда жайылат. Күндөн күнгө там көбөйүп, жер тар келип бараткан сыяктуу. Теги ортодо үркөрдөй топтолгон ак тамдар мамлекеттик мекемелер. Көп өрдөктүн арасында жүргөн топ каздай даңкайып аралга көрк. Көчө бойлото тигилген мырза теректер бир кылка. Алды артындагы бедеси чабыктан кийин кыйла чайлап калыптыр. Күрпөңдөй тармал. Кирип чыгып жүргөндөр көп, ар ким өз жолу менен. Көз тааныштар саламдашып өткөнү болбосо, токтоп жай сүйлөшкөнү жок. Уштапта атам деле андайды каалар эмес. Сиркеси суу көтөрбөй тургандай чүтүрөйүп, бирдемени оюна топтоп, салмактап өзү менен өзү алек. Азыр, деди ал токтоло калып, бир чоң терезени карап алып. Аксакалдын алдына киребиз. Сыр бербей тың отур. Жарышып сүйлөбө. Бир нерсе десе, кут этпей кулак сал. Ойлонуп жооп бер. Кабатыбыздан салам айтып кирип бардык. Менин оозум кыбырагансып гана тим болду эле, анын эсесин атам чыгарды. Бар жүрөгүн ошо саламдын ичине кошконсоп, созолонуп куп кыраатын келтирди. Төрдөгү кызыл столго өбөктөп бирдеме жазып отурган киши акырын баш көтөрдү. Алигин элпек алды. Жашы 30'ду ашкандай, өтө эле кодо окшойт. Чоң столдон көкүрөгү араң чыгат. Чачын тасырайтып, кырдырып таштаптыр. Гүлүңдөгөн көк көзү, кызыл чийкил, эки бети болтойгон неме экен. Аксакал, сак саламат гана, демдер гана жүрөсүзбү? Атам кошколдоп жигиттин колун көпкө силкилдетти. Балачакай сенби? Кызмат көңүлдүүбү, аксакал? Шүгүр, аксакал. Рахмат. Отуруңуздар. Мен да кол алыштым. Бул жаман менин уулум, деп күлгөн болду атам. Ат жалын тартып, көкүрөк көтөрүп келатат.
Начальник бутумдан башыма чейин биртиктеп: «Билем», деди жай гана. Аксакал, келип калыпсыз?» Келдим аксакал», деп жалпактады атам. Анан мукактана түшүп кирпиги суюк кызыл көзүн алсыз ымдалап сөз узатты. «Менин келгеним аксакал». Теги ушу азыр күтүлбөгөн бирдеме ыргып чыга калчудай башын бир жагына кыңырайтып, атамын оозун тиктеп, ынтаа коюп калды. «Менин келгеним аксакал, өзүңүздө биртике иш бар эле». Атам сөздү алыстан кайрды. «Сиз жашта болсоңуз, башсыз, алдыңыздан өтүп айтайын дегеним, мени болсо бошоттуңар, карыды дедиңер». Үнү дирилдеп, муңгачыланып, аянычтуу чыкты. «Билими жок дедиңер». Макул. «Таарынычым жок. Алдыңызга келип айтайын дегеним аксакал. Асылбекти окууга жиберсем, сыркоолоп кайра келип калды. Кантсе да билими бар жаштар ишенип бир милдет такса». Чоң унчукпай уга берди. «Сизге эп келсе, Асылбекке менин ордумду берсеңер, өзүм жардам берем, эчтеме эмес, алып кетер». Тиги мурутунан жылмайды. Кебетесине кууду акылы ордуна келелек жаш баланын жоругуна күлгөн даңгыл адамдын түспөлү чыга түштү. «Жарыктык, сиздин ордуңузга башка киши алда качан дайындалып калбады беле?» Анан: «Билем аксакал», деди атам сөзгө моюн бербей катуулап. «Ошол орунга Асылбек деле жарайт. Бир калем учу экен. Эми ошону орундатып коюңуз». Көзү жашылданып, тили быдылдады. «Бир калем учу экен эми. Өзүңүз көрөрсүз. Асылбек андай кежирлерден эмес. Аксакалын сыйлап алышка жарайт». Начальник ачык эле күлүп жиберди. «Жарыктык, атайын билими бар киши турду го. Сиздин уулуңуз орто мектепти гана бүтпөдү. Бул акча иштери өзүңүз билесиз. Жооптуу иш. Эптей албайт да». «Эптейт аксакал, эптейт. Кокус жазып тайып, эсептен кетип, мойнуна бирдеме түшсө, жалгыз атымы сатып да болсо төлөп коем. Мен ошого кантип жарабайын аксакал?» Атам аарыдай жабышты, бөйпөңдөдү, сөз алдын тосуп, бирде күчөнүп, бирде бушайман тарткандай бошоңдоп, анткен менен көздөгөнүнөн жазбай, тигини ийиктиришке, ынандырышка тырышып сүйлөдү. Ыйык санап көптөн бери көкүрөгүнө басып келген жылуу үмүтүн тоодой ишенич менен ортого салды. Уулу экөөбү кызматына ар качан даяр турарын боз торгойдой сайрады. Көзүн жашылдантып, жалдырап тиктеди. Мен тердеп кеттим. Начальник атам оюндагыдай экчелбеди. Биринчи жолку кебетесинде биринчи жолку сөзүндө эле кала берди. Ал тургай атама бала катары карашы күч алып уурту жалжайды. «Жарыктык, каруу күчкө толгон жигитке жумуш ар жерден табылат. Колхозго киргизип коюңуз. Ушундан жакшысы жок». Атам башка чапкандай чыга жөнөдү. Колтугуна кысып турган сары тумагы жерге түшүп кетти. Ага карабады. Жарышып кошо жөнөдүм. Бар болгону сары тумакты иле чыктым. Тышка чыккан соң абактан бошонгондой жеңилдене түштүм. «Келе», деп корсетип, атам тумакты колуман жулуп алды. «Бу терсейген кысталактын ушундай ит экенин билдим эле. Адам экен деп келсе терсейет. Ушул мансап түп казанак болгонун көрөрбүз. Кысталакка». Атам ал бойдон тынбады. Өйдө төмөн чапкылап жүрүп, бир күнү кудуңдап сүйүнүп келди. «Биздин силсоветтин секретары бошойт экен. Райисполком тарапка көтөрүлгөнү жатса керек. Жолдош Бердике менен эле сүйлөшө койсокпу? Кандай секретарь коюп алаарын председатель өзү билет». «Иши кыйын да», мен чынымды айттым. Анткен менен иште деп кыстаса баш тартпай тургандаймын. Көңүлүм ооп турду. Атама сөзүм чекеге чапкандай тийди. Деди түз эле чекирейип. «Жарымжансың бу, окууң жетишпейби? Атиги жаман Элмураттын баласы Көкүл кантип иштеп жүрдү? Чыпчаң 4 жыл турду го. Мына эми райисполкомдун карамагына өтөт. Саал тура түшүп, райисполкомго председатель болот ал. Тигини былдырап отурганын колдон келбес иш жок». Ончук албай калдым. Дейго сельсоветке секретарь болсом жаман болбосо эле. Жергиликтүү өкмөт, аерден партияга өтсө, атам айткандай чоңдорго жаман көрүнбөй иштесе, көтөрүлүп кетсе болот. Атам жарыктык кашың серпиле электе ичиңди аңтара билген өтө сергек, куу киши. Кебетемен оюмду дароо баамдай койду. «Сен былк этпе», деди жумшактап. «Мен өзүм сүйлөшөм. Кел деген күнү барып чык жыйып иштей бер». Андан кийин апама буйрук берди. «Ой, сен эми босоңо камда. Жолдош Бердикенин мейманчылайбыз. Баягулак. Кандай ал? Эттендиби кичине? Бутаяктыбы?» «Шакшак коюп таңып жүрбөдүм беле? Буту сопсо болуп кетти. Көк баш жеп турат», деди апам. Жаным чыгып кетти. «Кереги жок», деп күңкүлдөп тескери карай бердим. «Бая күнү жетишкен жок беле?» Жагынып. Атам чаңырып жиберди. «Эмне? Жагынган болот бекен ошо? Сыйлаган дейт аны. Чоңдон чоң аягыңы аяба деген. Ташты эриткен аш деген.
Эптеп бир жерге илешсең, өтүң болсо, андан ары өзүң билип кетпейсиңби? Ой, сен адамдай болчу, деги пайгамбарына жагынсам ит болоюн. Сүйлөтпөй салды. Андан көрө быштын эмен. Өз боюңа карап, чыкыйып жакшылап жүр. А жанагы чотур-мотур окшогондордон алыс бол. Жолдош жорону тандай бил. Айтмакчы жолдош Бердикенин мыктысы, моюндашкан досуң эмес беле? Ошондон айрылба. Анын райондо жүрөт кече. Бердике сени колдойт, көтөрмөлөйт. Бизге балам, ошонусу керек азыр. Мыктыдан көңүлүм калган. Анда ар дегенден ныпым эчтеме жок. Басса да дардактап басат, сүйлөсө да оозун көптүрүп дардактап сүйлөйт. Арак ичсе да мактанып дардактап ичет. Алдамчылыгын кантесиң. Фрунзеде жүргөндө менин акчамды көптөп түгөтүп, ал эми жолдо оң карабай кетпедиби? Каткан нан кемирип, куру чай менен араң келгем. Жерге кирсин ошол, деди кыжырым кайнап. Жолдошчулугу жок. Жолдошчулугу жок болсо өзүнө, бизге атасы керек, уктуңбу? Былжырабай биргелешип жүрө бер. Дүкөнгө бир эле жолу барганда атамын камы бүттү. Аңгыча апамын бозосу да торгой көздөнүп, балбанды аттан оодарар кыябына жетти. Чийки май жегендей көкүрөгүмө бир нерсе түйүлгөнсүп, кынжыйып жүрдүм. Белинде наны бар жолоочудай атамын көөнү ток, кабагы ачык, өзүнчө кудуңдап баскан турганы анча чыйралды. Күн кылкылдап тоо таянып, тээ төмөн жактагы жалгыз мырза теректин көлөкөсү улам узары отуруп, учу биздин өпөйгөн тамды баса бергенде, кадырлуу меймандар саламдары менен куйрук улашкан аттарынан топ-топ этип эшикке түшүп калышты. Асыл, деди атам жаркылдап. Меймандарыңын атын жайла, кичине көкүрөк бастырып, анан оң аркы жүгөрүнүн бачикисинен көк башынан оруп сал. Ошентип улум, меймандын өзүн бакканча атын бак деген. Алгач меймандар көңүлдүү отурушту. Дастарканга алды менен сыпайгерчилик үчүн нан чай келди. Артынан акырындап арак ачылды. Бир-эки сыйрадан көтөрүлгөн соң, ысылыгына тузу өткүр куурдак желди. Тиги төрдөгү күржүйгөн айтылуу жолдош Бердике, колтойгон чоң тору ат майышып араң көтөрөт. Машинеге түшсө орду кабина, шофёрдун шоору оозунан арак буркурап, көзү кызарып, жолмо-жол үргүлөп, бурчка кысып салат. Эмне жеп семиргенин ким билсин? Күндөн күнгө эки бети кара көк тартып, тултуюп, чүйлүсү чыгып, күпчөктөй болуп эле баратат. Анын сол жагындагы эпейген өзүнүн эсепчиси, мурду чуштуйган, эги шиштийген, бетинин чүкөсү ор койгон, жаагы жука киши. Оозундагысын чайнабай токтоло калып, көзүнүн үстү менен тирмейип, таңыркоо такыр жок. Кайта отурушуңду, сүйлөшүңдү чамалап диктейт. Кейпи куду түлөгөн кексе түлкүнү көзүңө элестетет. Аты Бүргө. Аңгыча уурлук ишти аңдып жүргөндөй, соп этип салам айтып капилеттен Орко кирип келди. Бабырап кол алышып калышты. «Ие кел Орко». Атам арактан баса койду. «Ниетиң калыс экен, ак дастаркондун үстүнө келдиң. Кана меймандар менен көтөрүп кой». Орко үшүгөнсүп колун укалап койду да, атам сунган стаканды алды. «Коңшу эмеспизби, Чаке, ылдыйтан келатып эле түшө калдым. Аксакалда ушерде экен». Атамын шишелери биринин артынан бири бошоп тоголоно баштады. Жолдош Бердике мурдун чый-чый эткизип жантая кетти. Ыргып туруп чыканагына жаздык койдум. Көөнүнө жага түштүм окшойт. Ал көз кырын бир таштады да: «Чаке, балдарды атайын Фрунзеге жиберсек, ушинтип келип калышты, деди ынтыгып. «Шарты жаман экен деп баса бериптир мыкты. Эмдиги жылы воен академияга барам дейт». «Мейлеми», деди атам сөзделип. «Сиз менен биз бар, Беке, балдар талаада калмак беле, иш табылар». «Ой, Чаке», Орко сөзгө аралашты. «Иш чаштан көп, кампаларга эгинди ташый албай атабыз. Адам аз, машинеге жүкчү болсун. Эмне, чекеси да тердебейт, машиненин үстүндө салкындап жүрө берет». Атам сустанып бригадирди алдыртан тиктеп: «Иним, жүкчү табылат», деп ыңгыранды. «Кана, көтөрүп жибергиле, азиз меймандар. Асылбеке иш табылар». Жак терисин бырыштырып, жалжая күлүп, тиги экөөн жал-жал карады. «Бир суунун аксакалы, Бекем өзүнө катчы кылып алсачы. Кана ичсеңер, азиз меймандар, ичсеңер». Анын бул кебетеси тиякта отурган мени жерге киргизди. Көрбөйүн да, күйбөйүн деп тышка жылып жөнөсөм: «Асыл», деди атам жумшак үнү менен.
Карасам көзүнөн чаары чыгып турган экен. Мойнум шылк этип, ордума кайра отуруп калдым. Бир пастан соң тамагын кыра, кайрадан сөз тартты атам. Аксакал, секретарыңыз тың жигит. Калп айткан менен болобу? Биздин суудагы өсчү балдардын бири. Бердике мойнун күржүйтө бурап, капшыт жакты тиктей берип, түзүк, деди оозу ош айтты. Ал менден кетмей болду. Чаке, тыңдан ушу бүргөмү көрдүм. Ишти камырдан кыл сууругандай бүтүрөт. Эсеп кысаптын, акча иштеринин тишин чыгат. Эми булар бүргөлөр дасыган кызматчылар го. Бүргөсү бул мактоону этибар албаган кишидей кейкейип, мурдун быш тартып токтоосунат. Салабаттуу сунат. Канчалык аяр түлкү болсо да, бара-бара чечекейи чечтенип, тили буудай куруй баштады. Эки сөзүнүн бири секретарь Көкүл болду. Жөнү жок терсейген неме өзү, иштешип калдык го. Бышык сынган болуп эле, менин эсеп кысабымды тескеген болуп эле, деп эбиреди. Башкасынан башкасы бир күнү уялбай аксакалдын өзү менен айтышпадыбы? Мына тилинин азабын тартат эми. Көтөрүлмөк кайда ага? Аксакалдатып бир баштан бозо жүгүрттүм. Бара-бара дуу күчөдү. Жолдош Бердике арактын артынан бозодон кере-кере жутат да ийинен дем ала мурдун чый дегизип, жаны жай алып, нымшып отурат. Бүргө баягы, сүйлөсө эле сөздүн аягы Көкүл. Орко кыйла кызып калды. Жанагыдан бартылдап кеп сөзгө батымдуу тартты. Өзү жука ичкиликти көтөрүмү жок. Согуштан 6 саны келгени менен контузиясы бар дешет. Чаке кейбе, деди Алас Дейдил. Сизге иш беребиз. Рай сөз айтты. Кырманчыларга суу ташып берсин дейт. Чын, бекер жүргөнчө бекер иште дейт тура. Гилең деген 2 ат кошулган араба даяр. Атам күлгөн болду. Оппо, кечетен эле айтпайсың маны? Лаппай таксыр. Азыр тамак жеп алалы, эртең дозоко бар де. Кете беребиз. Лаппай тапейиңди кой чаңгыл. Оркой ормой түштү. Шылдың эмес бердеги киши. Мен иштин жайын айттым. Ой, бригадуке, катуу кетпе. Сиз билген иштин жөнүн биз да билебиз. Биз дагы өкмөт менен партияга көз ачканы ак эмгегибизди сиңирип келатабыз. Атам өнөгүн кетирбей, сиз дегенди ныгырып, ууга чылап сүйлөдү. Сиз аксакал, алды кийиниңизге карасаңыз, бир күн эле кызматтан түшсө, өмгөктөй берет бекен. Орко чаяандай түйүлдү эле Бердике кадыр салып кол шилтеп салды. Болду. Берде эч бир талаш болушу мүмкүн эмес. Колхоз ушу отурган элдики. Ар ким колдон келгенин иштейт. Ким баш тартат? Аппали, атам Бердикеге ырсая тиктеп башын ийкеңдетти. Сыягы ар ким колунан келгенин иштейт деген сөз жакты окшойт. Рас, ким баш тартат деп алып Орко дагы тынчыды. Бирок ара бузулду. Салкындык, кыргый кабактык ар бир кыймылдан көрүнө берди. Эл жатар, көзгө сайса көрүнгүс. Атам тампаңдап жүгүрүп, Бердикенин колтугунан сүйөп, өзү атказды. Чоң тору ат кайкалай түшүп, тыбырап жүрүп кетмекчи болду эле, кое бербей жылуулап тамдын бурчуна чейин жетелеп чыкты. Мен бүргө менен элекмин. Шимейген кургурдун тили күрмөөгө, колу буту камтууга келбейт. Тизесинен сүйөп, согончогунан буттап, улам ээрге чыгарам. Куржум болуп белинен арта салынып калат. Боюн токтото албай, бели бош тартылган өгүздүн жүгүнөн бетер нар капталына ооп түшөт. Чуркап өтүп, бери итерсем бери кетет. Ошол алында жүрүп дагы атына өзү ыргып минип жаткансып, оп деп койгонун кантесиң? Көк кытаандай ийрейген шүмшүк боюна карап ичсе го. Тигиндейрек барып арка мойну алдында калса, мындайга иттин ичи ачышабы? Карачы, ушуга кызмат кылып турганымды ойлоп, 7 өмүрүм жерге кирет. Күйөм. Мына деп өпкөгө бир коюп, арагын суу сепкендей таратайынбы дейм. Атаман корком. Эптеп атынан мингиздим. Үзөңгүсүнө бутун салып, тизгинин колуна карматтым да, чү деп айдап жибердим. Бурушта Бердике менен атам дагы эле сүйлөшүп турушкан экен. Аксакал, дейт атамын үнү жалпактап. Куш канаты менен учат, куйругу менен конот. Өзүңүз көз кырыңызды салбасаңыз. Бердике ыңгырана берип сүйлөйүн деп камурганда атам алдын тороп сөздү оозунан элди. Уул биздики, адал кызматы сиздики. Сиздей адамдын кол алдында иштеп, адам болуп кетер бекен дейбиз. Рас,
Жаштык кылар, жаңылык кылар. Анткен менен өзүңүз баш көз болуп турганда кайда барат? Тел чыгып кетер, көнүп кетер. Ооба, Чаке, секретарым кетерин кетет. Өзүң четин уктуң го. Саал тынчы жок бала. Уктук, аксакал, уктук. Асылбек андайлардан эмес. Аксакалдын кадыр баркына жетип, сыйлап алышка жарайт. Макул, Чаке. Мынча сазе кылып алдың. Бирок, азыр эчтеме деп айта албайм. Тиги безери бир жаңсыл болсун, көрөбүз. Ишти алып кетер. Уулуңун тыгы бышык эле окшойт. Жүнү тирүү турбайбы? Атамын аяр күлкүсү чыкты. Эптеп бир жаман жүрөт аксакал. Өзүңүздүн колуңузга түшкөндө ошондо бирдеме чыкпаса. Хайыр, Чаке. Кош, аксакал. Аксакалга акысы кеткенсип, көк күчүк чыйылдап асылып, кыйла жерге узатып салды. Атам үйгө чакчарылып кирди. Мына, жакшы адам деген ушул. Сөз жүйөсүн түшүнөт. Анан ызырына күрсүнүп, Орконун тамы жака баш шилтеп таштады. Аттанымын ого эшектен күйбөдүмбү? Күйгүмдө көрүнгөн жалаңкычтай болуп, кайдан кирип келгенин билбейм. Улам эле иштеп чыга калат. Шашпа, Орком. Мен иштесем, сенин бригадиңди алып иштейм. Суу ташы дейт. Оң койгон эшек. Баардан баары меймандарымды сумсайтканын айтпайсыңбы? Менин алакам жакшы жер жалгыз айыл советтин кызыл үйү. Күн аралатып бир барбасам, ичкеним аш болбойт. Ошол айланада бош жүргөндөр жолукса, ар кайсынын башын айтышып, убакыттын кандай өткөнүн билбей кыйлага жүрөм. Бирок алар китебимди алган соң, жырык тыйынча илинчегим калбайт. Быштыны моюнга бир чаап жолума түшүшкө ар дайым аргасызмын. Өгүнкүдөн атамын түсү түзүк. Асылдын аты деп оозун толтура айтып, быштыны сылап сыйпап, жетелеп сугарып, күдүңдөп тынбайт. Өзүмдү асыл деп эркелетип, ар дайым күлүмсүрөп карайт. Бир күнү чолок куйрук боз чобурду сопулдатып, Орко жетип келди. Ассалому алейкум, Чаке, деди лапылдап. Чаке, абал ушундай. Эртеңден баштап курулушка барасың. Тоок сарай салып жатабыз. Жок дегенде колекке алышып бересиң. Алыстан көрүп эле тас карындай чурушуп турду эле, атамдын көзү чакчая түштү. Эмне дейсиң? Мен ушу сенин тоогуңа там салып беремби? Ой, чаңгыл, барсаң барарың айт, барбасаң аның айт. Тоокко там салсаң, сырың күйүлөт беле сенин. Күйүп кетти окшойт. Орко, өмгөктөбө, деп чаңырып жиберди атам. Муну карасаң, сырың күйүлөт беле дейт. Ой, мен сенин кулагыңа кесик кулунуң буя. Кой, сени менен такымдашып отурбайм. Эч ким сени кул деген жок. Жообун раистин өзүнө бересиң. Орко солдойгон герзо өтүгү менен күрсө теминип жөнөп калды. Колхоздо отурасың, чаңгыл. Огород алгансың. Макул, кемпириң кеселман экен. Аны кыстабадык. Алы жеткен жумушка сен кол кабыш кылганың акыры. Атам түксүйүп, бригадир тиги төмөнкү жалгыз теректен өткүчө мисирие тиктеди. Иреңи кубарып, таноолору кыпчылып, көгөртө кырылган жаак териси диртилдеди. Муну тоокко там сал дейт. Токто. Сүйлөшөт экенмин боон койгон ит менен. Кичине соолуга түшүп, карабайсыңбы, деп кайрады мени. Ушунуку жаман өттү. Жөн эле уйпап баскысы бар ой. Тим кой, кызматыңы аман эсен өткөрүп алчы, көрөм ошондо. Оркоңун чалма этек катыны экөөбүздү бозосуна чакырат. Көрөм ошондо муну. Азыр балам сыр бербей зыңкыйып жүрөтүр. Менин мынтип үйдө отурушум жаккандан апама жакты. Негедир элбиреп сүйүнүп жүрөт. Бар тамагын оозума кармайт. Кашынан карыш жылдыргысы жок. Көрсө анын оюнда башка максаты бар турбайбы? Түшкө жакын эски боз түйүнчөктөй бүрүшкөн бир кара кемпир келди. Мен баш ийкеп оозумду кыбырата учурашкан өңдөндүм да китебимди колтугума кысып тышка жөнөдүм. Чыксам айнеке тушма туш жерде соку туруптур. Көмкөрүп алып үстүнө отурдум. Эчтеме капарымда жок. Китепке кайра үңүлдүм. Үйдөгү шырп-шуруп шашпай угулуп турду. Бир маалда Айымкүл, уулуңу тиги паска чоң окушка кетти дебеди беле, деп сурап калды. Көзүм чикирейип, кулагым түрүлө түштү. Бар деле анан, деди апам токтолуп. Келип калды. Мейли, быйыл болбосо дагы бир жылы окуунун түбүнө жетип алар. Оку деген табылар. Жаманыңын жаны эсен жүрсүн.
Кемпир шорп еткізіп чай ууртап алды. Назарбай уул үйлейтіміш, уктуңарбы? Бизди тойга айткан экен. Актык иш эмеспи? Бир козу жетелеп барып кош дедим өмүрдө. Келинди кайдан алат имиш? Айтымда башка элден го. Кыз күйөө окушта жүрүп табышыптыр дешет. Апам эмнегедир улутунуп жиберди. Түзүк. Арпенде көрсүн. Биз дагы асылды үйлөсөкпү дейбиз. Ылайыгы көзгө илинбейт. Кемпир үнүн көтөрүп чалды. Эмки кыздардын бакисинин эле башы ачык го. Атиги Акбайдын кызын чоттогон жоксуңарбы? Бечара темир тикендей бышык, бир жерди көгөртө турган неме? Өзү да бышкан гиластай иреңдүү, акыл эси данектей, энесинде эмес. Энесинин жоргу жамыга маалым го, чиркин. Жөрбөңдөп өйдө төмөн кеп ташыгандан бөлөк нени билет? Атасы жүргөн бир бабырган болчу. Кыйла үн катпай калып, бир окумда Рас айтасыз. Өмүрдүн апасы деп жиберди апам. Такыр ойго келбеген чалга маселет салып көрөйүнчү. Ошентейинчи, чалга айтайынчы. Ошент. Алыска чарпылганда не, ошону эле келин кылып алгыла. Кол бала ыңардан чыкпайт. Жубай менен табышып кетсе болгону. Мына бирде экиде бул өңдүү кеп кеңешти кулагым чалбаган. Ой санаам аңгыртка чаап, кулагым делдейип оозум ачылды. Кан терими билбей, өз суроому өзүм жооп таба албай, капырай жүрөксүй түштүм. Апам алтын тапкандай сүйүндү. Ичине батпай түштү атам келгенде ушунун баарын төкпөй чачпай ортого салды. Айтканда да сөзсүз болуучу тагдыр кебин айтып отургансып, жан дили менен үрүлүп түшүп сүйлөдү. Унчукпай угуп, мени көзүнүн кыйыгы менен биртиктеп алды да: Күйөө болчу неме өзү жактырдыбы? Же адатыңча өзүң эле көлөкөгө том бычып жүрөсүңбү? Деп койду атам. Уялганыман эки ийиним жерге кирип кете таштады. Куда сөөк менен катташа берсек, балдар качат беле? Кой, ошо куда мудаңы. Оболу баланы кызматка илештириш керек. Качпайт катын. Апам талкан сугунгандай жагы жап болду. Чында, отуруп катын ал десе ошо да кеппи. Тышка чыксам, камыш чатырлуу тепейген ак тамынын эшигинен короюп, чотур көрүндү. Чылымчылар бир күн чылымы жок болсо, каңшары какшап, чекеси уюп, эчтемеге көңүлү келбей кыжалат болот турбайбы? Анын сыңары мен дагы чотурдун үйүндө эң керектүү бирдемем калгансып, бирдемем кемип тургансып, дайыма эле ошол жака көңүлүм ой берет. Бүгүн иштен эрте келген турагай барым, деп кымылдап жетип бардым. О, Сөйкө, тез тараңгыча той таркайт. Качан чыгасың эми? Ашаткыга салсаң да сенин бетиң агарбайт го. Бол эрте. Чотур айнегинен шыкаалап, катынын шаштырат. Чолок сөгөттө бүгүн комсомолдук жыйналыш болот экен. Ошого дарбып жатышыптыр. Табатым тарткан жок. Чотур Сөйкөсү экөө ээрчишип жүрүп кетти. Мону, дедим өзүмчө, артынан улай тиктеп, өзү чала сабат турган жыйналышты ким койду экен буга? Көйнөгүм ак, чекеси бийик көк шапкеми чекчейтип, шымымын чөнтөгүнө эки колуму тең салып, оозуму чормойто ышкырынып турам банан. Мен дагы бет келди бастым. Рас кыйладан бери элге аралаша элекмин. Эмнегедир күн өткөн сайын көпчүлүктөн жатыркайм. Кечээ гана сырдана жүргөн кишилер качандыр бир кезде бир көргөн көз тааныштай сезилип барат. Ким менен болсо да кайдыгер саламдашам, сылык сүйлөшөм. Бүгүн бертең биши кылып, жакын арада селсебетке иштеп калаарым ардайым эсимде. Күндөн күнгө үмүтүм күчөп, тамыр сайган көчөттөй оюм тургалып, кандайдыр жаз күнүнүн эртең мененки чубагындай жагымдуу аптап жүрөгүмү жылтат. Кечинде атам үйдө экен. Капканга түшкөн карыш кырсымал бар жаалы бетине чыгып, каканактап отуруптур. Каякта жүрөсүң сандалып? Көрөр замат чаңк этти. Элдин сендей балдары тигинтип жанга аралжы болуп, дагы кайдагы шайтан аралаганын билбей, селдейип апамы тиктедим. Ой, деп эле жоосандай бересиңби? Чүнчүттүң го баланы. Деп апам чыдабай мага жан тартты. Раис айтса иштейсиң да, ылай тебеле дейби, колек кыл дейби, эмне кыл десе ошону аласың да. Койчу эми, Кудай жалгагыр, көп асан кайгыланбачы. Атам колун силкти. Ошол бойдон тынчып калат беле. Жыйналышка барбай койгонум оозуман чыгып кеткенде эле кайра зиркилдеп сала берди. Бычыны жок. Ана, апаңдын өңүрүнө кирип кет.
от чалабышкан атала десе, элдин сендей балдары андай топко шакылдап сүйлөп, как жарып жүрөт. Мына, жаман деп сени айтат. Жаман 3 кишинин башы бириккен топко бара албайт. Жаман корунат. Куду бабыргандай ийинин кысып кужуюп коңулга бекинет. Ой, тиги мыктыны карачы ой. Бүт колхоз түгүл райондук жерде даң салып активдерге аралашып жүрбөйбү? А сен болсоң, деп кыжырданып колундагы шилтеп таштады. Тапканың чотур чаар, жегениң дүмбүл, ойногонуң карта. Улам өр тартып, тектирленип, күдүрөйгөн сары адырмак жатат. Жаздагы ат көмгөн жоодарынан, ажырыгынан бир талы калбай урулуп, айдарымга көлдөй чайпалган сары алтыны алда качан жыйылыптыр. Ар кайсы бурчунда өз бетинче өскөн жапан алмалар шагын ийип, муздай жалтырап, долонулор сары баш курайдан бетер алда кайдан көңүлдү тартат. Башына жүзүм чырмалган өрүктөр, алча, бөрү карагат, чие аралаш дүпүйөт. Карап турсаң жердиги сары түрү түркүн килем сыңары көзгө тартылып, уңкул чуңкулу кеште окшоп кетет. Те алсыраакта чый деп бир топ уйгакчы жүргөнсүйт. Ар кайсы боз такырдан сопу торгойлордун бижир-бижир үндөрү кулакка келет. Атиги жалгыз сарайгыр сарала гүлгүн атлестей кулпуруп, кош канатын тыр-пыр серпип, колунчактан колунчакка өтөт. Чит, чирит деп кетет. Таш жол менен төтө жолдун кычыгындагы чоң алмурутка жакындай бергенимде, наркы дөңдүн артынан бир күйкөй кайгып чыга түштү. Каас туруп, анан куду ойну түзүк дарчыдай делбеленип, асманга атылды. Куушурулчу куш бу дедибейм, алмуруттун кылда учунда отурган жалгыз шагызган чоочуп, канатын жая берди да, ат тукумун кургур, күйкө жаман сен белең дегенсип, шык-шик деп коюп, баятан бери көз салып отурган жагына кайра өңүлдү. Башын кыңырайтып, кандайдыр бир уурлук ишти аңдып тургансып, мойнун созуп тиктеп коет. Алтын күрөк желпилдейт, жүзүңдү аймалайт, жанга рахат берип, жака жеңден киргенич, аптап дүйнөнү кучагына алып, маңдай жаркаткан жак, теребел магдырап, мээрге белчесинен батып жаткансып туйлат. Үстүңкү ойдо тракторун тырылдатып, чотур жүрүптүр. «Эй!» деди ал. Тракторун токтотуп кол улгады. Кайда шашам, гербыштыны алчактатып жетип бардым. Бети башы чаң, көзү тереңде жылтырайт, тиши кашкаят. Бут атым жерден эле кара майы мурун жарат. Салам айтсам баш ийкеп алик алды. Кандайдыр мага кызга тиктеп, «Эй, кайда?» деп сурады. Көзү күлүңдөп, үстү башыман бир сыйра жүгүрүп өттү. «Чолок сөгөттө эл көп, иш кызуу. Иштейин деп жөнөгөнсүң го. Сыр беремби?» Нары да иш деп ооз көптүргөнү куйкама тийди. «Жөн эле, нары бери бастырып келем», деп сөз жооп айттым да, үзөңгүгө чирене аттын ыйык жалын сылап мыкчыйдым. «Кез келсе иш качабы? Мени эмне чакырдың?» «Жөн эле», деди чотурдагы чекесин тырыштырып, чылым күйгүзүп кере-кере соруп алды. Бирдеме айтчудай оозун жасап келип, кайра кандайдыр кайдыгер мүнөзгө өттү. «Жөн эле». Аңгыча сөйкө прицепке чыкты. Зыгыры кам орулгансып, кабагын чытып, билегин түрүндү. «Ой дейм, кел айдабайсыңбы? Күн кечкирип кетти. Бекерчи кишиге теңелбе, алар кандай жүрсө өз эрки. Кел айда». Бу кандай аңкылдаган катын? Ушуну менен 3 айтты. Бекерчи? Кыйратып салгансып, долдуктап сүйлөйт. Кыжырым келди, бирок кантейин, катынга теңелейинби? Атымды моюнга бир чаап, берди катындын трактору жумшаткан борпоңду даңканда тозоңдотуп жүрүп кеттим. Курч пыштыны ыргыштата камчылап тизгинди жия чытырайм. Баамымда ыйлай албай, күлө албай, экөө тең аңкайып карап кала беришкенсиди. Заматта чоң жолго чыгып экөөнүн алын көрөйүн деп акырын кыңкайып карасам, чотур тракторун от алдырып жатыптыр. Сөйкөсү ак жоолугун сагызгандай кылактатып, нары карап отурат. Мени менен иштери жок. Чалмачындан жыгылып, чаңга оонап тургандай. Сына түштүм. Быйыл жаз жаанчыл болбодубу? Чолок сөгөттүн кайракысы куду сайдын камышындай мал аралап кетсе табылгыз болуп, кери карыштан баш алып катып бүткөн эле. Жыйнай албай орконун иреңи саргаят экен. Дегем кетээрде бир көрүп. Эми карач, куарган гана пая калыптыр. Ойлорду, жондорду албетте комбайн мойсосо керек. Жантаймада 2 ат кошкон чапкыч жүрөт. Кайсы бир уңкул чуңкулдарда кол орок да бар.
Бүгүн аяктуу буудай калгыдай эмес. Жандын баары туш-туштан качырып, коюн каштылап, бөлө-бөлө имерип киришиптир. Жон-жондо ак кырман. Адамдар кумурска сымак кыйма чийме эрбелеңдейт. Мала тилкелер тынымсыз тырылдайт. Кандайдыр ишкердүү жаңжуң үндөр үзүл созул кулакка кирет. Кызыл жүкчү машинелер куйрук улаш куушуп, улам алдыдагысы артына боз чаңдан көшөгө тартып салып, сары кайкыны ашып кетип жатты. Мүйүштөн чыга берсем, шактары тарбайган бай түп алманын түбүндө бир үй тигилип туруптур. Кошкана экен. Ороп арасында кандайдыр бир токулга сынган чийне, май бөңкө, парасы кыйшайган чапкы дагы бирдемелер жаткансыйт. Эшигинде ою казылган кемегеге түтүн булатып, нары бери күйпөңдөшүп эки катын жүрөт. Көзүм нары обочорокто күрөөнүн түбүндөгү тепейген ак чатырга кадалды. Жүрөгүм алда бирдеменин сезгенсип, козголо түштү. Антсе да так ошого түз бастырдым. Ким болду экен, дедим өзүмчө. Райондун убакилимин деп сунган бутун тартпай чиренип жаткандыр ким болсо да. Кошканадагы катындар таңыркагансып, тиктеп калышты. Мен оозумду кыбыраткан боло, баш ийкеп саламдашкан өңдөнүп кыя өтө бердим. Дүбүрттөн уламбы эшигине жетелекте чатырдан селсебеттин кызыл үйчүсү Шайыр чыга калды. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиң жигит. Келин леп этип атты жылоодон алды. Түшүтөнүң. Карачы, бу ушундай шакылдаган түгөнгөр. Китепканасына барсаң, китеп тандап берип тигини оку, муну оку деп калганычы. Келгендин баары ушундай мамиле кылабы, же мага эле ушинтеби? Анысын билбейм. Тегиси менден эч тартынбайт. Бирөөнүн көзүнчө кепке сындырышка аракет кылып, түштө жокту жамап, кандайдыр бир билгени бардай шыңкылдап күлө берет. Күйөөсү армияда, бирок бир кемсингенин, ийинин кысканын көрбөйм. Тырмышып жүрүп, былтыр маданий агартуу кызматчыларынын курсуна барып келген. Ошондон бери кызыл үйчү. Аттан түштүм. Бутунун учу менен чуркап, атымды алып байлады. Чиркин, мына ушинткени да көңүлүмө көтөрдү. Чатырга кире берерде, кайдан деп сурадым күлүп. Эмне кызыл үйдү таштадыңбы? Көчүп жүрөбүз, көзүңө май басып калганбы жигит? Көпкөн экенсиң да. Ал мүнөз көрсөтө ойсоктоп күлүп төрдөгү ордуна өттү. Мынакей газета, журнал, китеп. Өгүнү бир келип китеп алып кетпедиң беле? Ошонун эртеси буякка чыгып келгенбиз. Бүгүн куржунубузду артынып кайра кетебиз. Иш бүттү. Эртеңден баштап кырманчылардан башка иштөөчүлөр жаккага түшөт. Шайырдай Шайыр жан менен жүзмө жүз сүйлөшүп отуруунун өзү да бир рахат экен. Ар кайсы китебин кармалап, ардемени сурап, көпкө отуруп калдым. Шайыр тегерек бет, мурду этектүү неме. Андай болгон менен сүйлөсө аппак тиштери жарк этип, наристеникиндей татынакай уруттары, калгырган кара көзү кандайдыр көзгө жымсал, көңүлгө жумшак. Төш жактан кимдир бирөө созолонуп ырдап калды. Кызылды минсем оттобойт, кыранга буту токтобойт. Кыргыздан сулуу көп көрдүм, кылыгы сизге окшобойт. Бизге шашпай угулду. Караны минсем оттобойт, кадууга буту токтобойт. Казактан сулуу көп көрдүм, кадыры сизге окшобойт. Дегеле боздоп барып, этегин муңкана таштап жатты. 2-3 үн чуу түрүп сүрөп салат. Кадыры сизге окшобойт. Ыртына түшкөндө ошонун мукамы менен Шайыр өзүнчө кыңылдап, анан мени калыя тиктеди. Жигит, биздин балдар кандай ырдайт экен? Жоктон көрө жогору, дедим мен күлүп. Жоктон көрө мейли эң сонун. Ушинтип астейдил ырдап берчи, эр болсоң. Сынчынын сыңар өтүгү майрык. Бу кара жаакка кантип теңелем. Ичине катып жаткан амал айласы көп. Анча-мынчаны тоото койбогон кишиче мык чийип тим болдум. Шайыр аныма серп салган жок. Ойлуу тарта үндү улап кыңылдап койду. Жигиттер, силерге эрен жок. Көңүлүңөргө туура келгенди шак-шак айтып саласыңар. Ал суйкая тартып, колуң чачын артына силкип таштады. Силер деле ачык айта бербейсиңерби? Биз ошондой жаралганбыз, садагам. Мен кулагымды түрө баштадым. Чында, эмнени каңкуулайт бу? Шайтан кыстап турабы ушуну, деп ойлоп да кеттим. Жанагы үн андан бетер жакында болду. Корулдак дагы коштоп таштады. Кандайдыр бир кобур-собур шыңкылдаган кыз күлкүсү кошул ташыл болду. Садыр күйдүргү, деди Шайыр. Анан бирдеме эсине кылт эте калгансып, көзү алдагандай өктөм күлүңдөп мага тигилди. Айтмакчы, тиги Сельсовет акемин мыктысы өкүңөр жөнүндө айтылды кече. Раста, силерде ишилиси күржүйгөн бойдоктор түгүл, какымдан назик кыздар өндүрүштө жүрүшөт. Эмне болду?
дедим жай гана, такыр кенебеген кебетеленип. Анткеним менен сестене түштүм. Эмне болмок эле, жыйналыш болду. Силерди күч күйөөдөй колоктошпой иштешсин дешти. Ким болмок эле, комсомолдордун баары ошентип чыгышты. Жиним келди. Чында. Ар ким өз жолу менен. Ушулар орокто экен деп орокко түшөбү киши. Мына кызык. Мурчуйдум. Колуму шилтеп салдым. Көрүшөбүз. Бирок оюм шамал кууган жөө тумандай туш-тушка дыркырады. Аз элге камдаган сөздөрүм оозуман ыргыды. Кайпактап бир пас турдум да, болуптур, район жакта иш бар эле, дедим. Сылык коштоштум. Колхоздун активдери менен аралашып, райондун вакилдерине көрүнүп, сүйлөшүп, бир көңүл көтөрмөкчү болгон максатыма да кайыл болдум. Үзөңгүгө бут саларым менен, гербышты теминтпей лепилдеп, желе жорто желдей эйлпек жүрүштөдү. Мага коңуздай кибиреп, бир орундан жылбай жер таптап туруп алгансыды. Кандайдыр бир жанга кыстоо, көңүл тарыктырган жайдан зорго суурулуп чыгып келаткансып, жүрөгүм лакылдайт. Деги атымдын куйругун жулуп калса да, бир кыл чайбай батыраак алыстагыча эптеп көздөн далда кеткиче шаштым. «О, кел!» деп Чотур адатынча жадырап тосуп алды кечинде. «Төргөт!» Кадимкидей барбайып, төргө чыктым. Чотур ырсайып, кудуктай чуңур көзүн тереңден жылтырата күлүңдөп, мен тууралуу ичке каткан кандайдыр сыры бардай кадалып тиктейт. Биртке кооптоно түштүм. Чотур күлүп жиберди. «Барып келдиңби? Эмне дешти?» Кабагым бүркөлдү. «Эмне дешмегиле? Аны сен билесиң да». Бир пас үндөшпөй отуруп калдык. Тышым мисирейгени менен ичим кыйсыпыр. Бир окумда «Катын!» деди далис жака кол созуп. «Берчи картаны». «Кайда?» «Муногу даңгесини бир эсигөөнүнөн чыккыс кылып, 2-3 калтырып салайын». Ачуум келип кетти. «Ойнобойм», дедим. «Ой, сен оозуңа кепил алып сүйлөсөңчү. Бир эле сен иштеп жүрөсүңбү? Даңгесе дейт». Чотур катынын колунан картаны алып, шашпастан карттап, ортого таштады. «Келем бир ойнойлу. Даңгесе десе арданасыңбы? Иштебей басып жүргөндү даңгесе дейт да, же жалганбы?» Менин көзүмө жердеги карта көрүнбөй калды. Башыма кан тырышып, бетим ысып чыкты. Кемпирлердин таарындай одурайган. Киши сыяктанып коет. Эмне, сенин төбөңдү басып жүрөмбү? Иштей бербейсиңби? Мен үчүн иштеп жатасыңбы? «О, Кудай урган, тиртеңдебе?» деди Чотур жай. «Макул, мен таар эле болоюн. А сен чыкчыйып кимдин чекесин жылыттың? Атаң экөөң окшошуп, бейдарман кемпирдин мойнуна учкашып отурасыңар бар болгону. Сенин ишиң жок анда». Чотур жара тартчудай үңүрөйдү. «Менин ишим бар. Жыйналыш сендей кер аяктардын 2 аягын бир кончуна тыгыш керек деген. Уктуңбу?» Бир жактан сөйкө чыкты жаңкылдап. «Көрдүк жылмакай кишини. Билдик билимдүү кишини, жакшы кишини. О, көк төбөттөй колтоюп нары бери басканына көпкөн тура, чекесинен тер чыкпаса эмне? Курту семирет да. Пыш! Көрөбүз райком болуп кеткенин».